Ассаламу алейкум, мекендештерим, замандаштарым, университеттештерим. Бұл сөзді бірінші жол қолданылса керек. Аманшылықта, тыншылықта көрішкенге шүгір айталы, дайыма шүгірменен баштайлы. Кемегерде де тобы қылбаса, шүгір қылбаса, жақшылық көріші қиын. Анткені тілек қылардың алдында дайыма тобы келтіріледі, ошонда ырсыңарда көп болады, жолыңарда ачык болады, тилектердин кабыл болушу да жеңил болот. Тилек кылыш бул бир, бирок анын кабыл болушу андан да маанилүү. Эң маанилүүсү ошол. Кылып, анан бир сөз бар го. Жасап отко салган бардыгына жаман деп. Ошон үчүн шүгүр кылгандан баштайлы, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө. Канча адамдар Ош мамлекет университетинен, Ош технологиялык университетинен, Кыргыз Өзбек университетинен, педагогикалык колледждин студенти болсок дегенде ак эткенден так этип жүрөт, бирок боло алган жок. Канча адамдар Ош шаарын көрөбүз деп жүрөт, бирок көрө албайт. Адамды тарткан нерсе бийик үйлөр эмес, заманбап технология эмес. Адамды тарткан нерсе өзгөчөлүк. Мен Америкада жүргөн мезгилде бир америкалык баланы көрүп калдык. Гарвард университетинде бир эжекем бар эле, ал Бишкектен, анда мен Ошто жашачумун. Ошондо Ош жакшыбы же Бишкек жакшыбы десек, кыргызча билген волонтер болуп кеткен бала экен, албетте Ош жакшы дейт. Аны эмнеге Ош жакшысы, Ош деген бейиште дейт. Тиги тамашалап атат. Мындан кийин барганда Бишкектен жолду тосуп коебуз, Ошко бара албай каласың десе, мага бара бер, мен Ташкент менен эле бара берем дейт. Эмне үчүн Ош жактан экен? Ошто чыгыштын колорити бар, улуттук колорит бар. Карасаңыздар, Кыргыздын кээ бир шаарлары бар, Россиянын шаарларынан айырмасы жок. Болгону шаардын четиндеги тоону көрсөң, Кыргызстан экенин билесиң, бирок Оштун өзүнүн колорити бар, 3000 жылдык тарыхы бар. Бул жакта тарых эстелик бар. Мен америкалыктарга айтат элем, силер эмне үчүн бийик үйлөрдү курасыңар? Анткени силердин Сулайман тооңор жок деп. Чындап эле Сулайман тоого чыксаң, глобалдык панорама. Адам бийикке чыккан сайын ою да бийиктейт, бою да бийиктейт. Эмне үчүн мен 10-чы этаждан үй алдым? Себеби ошол. Бийиктен караган адамдын ою да бийик болот. Жүгүртүсү да бийик болот, караганы да бийик болот. Ошон үчүн генийлер көбүнчө тоолордон чыгат. Силердин жаныңарда тоо бар. Буга чыккандан кийин эч кандай небоскрептин кереги жок. Америкада Нью-Йоркто Empire Building деген бар. Ошол жерге акчаны төлөп, эң акыркы кабатына чыгып алып, анан шаарды көрөсүң. Бизге андай акча кетирип, лифтке акча кетирип, ошончол экономикалык бир чыгаштылар менен үй куруштун кереги жок. Анткени Сулайман тоосу бар. Сулайман тоого чыкдагы бул жагын кара, бул жагын кара, бул жагын кара, шаар алаканга салгандай көрүнөт. Ошон үчүн дайыма шүгүр айтып жүргүлө. Башка жердин балким башкасы артык. Гарварддын, Кембридждин, Йелдин, Сорбоннанын айрым жактары артык болгону менен алардын Сулайман тоосу жок, алардын ак бурасы жок. Ушуга шүгүр дейли. Анан ушул жерге топтолгонго да шүгүр дейли. Жараткан кимди кайка топтойт билбейбиз. Канча адамдар бар, байкуштар ооруканага топтолгон. Өткөндө менин бир досум ооруканага жатып калды. Буту сынып жатта шүгүр айтып атат, анткени мага караганда да алда канча жаман акыбалдагылар өтө көп экен дейт. Биз жүрө берип адамдардын кадырын билбейт экенбиз, оорулардын кадырын билбейт экенбиз дейт. Мен бул жерге ооруп жатып калдым, ушундан баштап биле баштадым. Көрсө кырсык күткөндөр, кайгыда жүргөндөр аябай көп экен. Кээ бир адамдарды Алла Таала ооруканаларга топтоп атат. Андан да жаман бар, жери бар, түрмөлөргө топтолуп атат. Ушундай жерлерде адамдар көбүрөөк топтолсун, китепканаларда көбүрөөк топтолсун, мектептерде, университеттерде, таалимдерде, семинарларда көбүрөөк топтолсун. Ошондо Кудай буйрса, түрмөлөрдө көбүрөөк топтолбойт. Азыр китепканага кечээ бардым Кара-Балтага. Чоң китепканада 3 же 4 адам китеп окуп отурат. Ошон үчүн түрмөлөрдө 100 орундук түрмөгө 300-400 адам батпай атат. Фундамент өтө маанилүү. Фундаментке маани бериш керек. Ушул жерге топтолгонго шүгүр дейли. Канча адамдар бул жака келе албайт, анткени байкуштар баса албайт, ордунан тура албайт. Бирөөлөр керек болсо дааратканага барып келгенге бирөөнүн жардамына муктаж. Биздин оозубузга кирген нерсе дагы ырыскы, денебизден чыккан нерсе да ырыскы. Ушул нерсени дайыма шүгүр айтып жүрөлү. Көзүбүздүн көрүп атканы, колубуздун кармап атканы, бутубуздун басып атканы, тилибиздин сүйлөп атканы. Карагыла, уй, эгер тил сүйлөткөндө уй эң чечен болот эле. Уйдун тилин карасаңар кандай болчу? Тилиңерди мынтип көргүлөчү, бул жака жетпейт. Уйдуку бир чыкканда бул таноосуна кирет, экинчи чыкканда бул таноосуна кирет. Байкап көрдүңөр беле? Уй баккандар, кой баккандар, жылкы баккандар. Ошон үчүн сүйлөгөнгө шүгүр дейли, көргөнгө шүгүр дейли. Азыр шүгүр айтпагандар аябай көп. Ата менен апага шүгүр дейли, мугалимдерге шүгүр дейли, ушундай шартка шүгүр дейли. Кыргызстанда канча университет бар, бирок мындай залы барлар дээрлик жок эсе. Ошон үчүн бардыгына шүгүр дейли, бардыгына шүгүр дейли. Илим билим алып атканга, эшек илим ала албайт. Ат илим ала албайт, чочко илим ала албайт. Адам болгонго шүгүр дейли, ыйманга шүгүр дейли. Шүгүр айтсаң, жараткан берген да көбөйтүп берет. Эгерде шүгүр айтпасаң, бергенин кайра алып коет. Ошон үчүн берешен бир сөз бар го, мартын намарт кылган эмес деп. Ушундан баштайлы.
Адамдын өмүрү өтө берет деген. Убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүм берет кызылдай. Убакыт өтө берет, бирок адамдын эс тутумунда өткөн убакыт кала берет экен. Жакшы нерсе да калат, жаман нерсе да калат. Күнөө да калат, сооп да калат. Жакшы амал да калат, жаман амал да калат. Жакшы сезимдер да калат, жаман сезимдер да калат. Эртең менен туруп, Сулайман тоону бойлоп басып келдим. Анткени менин кырчын кезим ушул жерде өткөн. Студенттик мезгилим ушул жерде өткөн. Сулайман тоо менен Ак Бура бул жөн эле суу менен тоо эмес мен үчүн. Бул жерде элестери калды жаштыктын. Бул жерде сезимдери калды, эмоциялары калды, ийгиликтери калды, кубанычтары калды, армандары калды. Бирок адамдын бир өзгөчөлүгү бар. Эстегенде бирөөнүн дейт, жакшы жагын эсте, унутпа дейт, өзүңдүн күнөөлөрүңдү унутпа дейт. Бирөөнүн жаман жагын унут дейт, өзүңдүн агылган жакшылыгыңды унут. Бизде тескерисинче, бирөө сага 100 жолу жакшылык кылсын, 100 жолу сураганыңды берсин, 101 жолу сура, бербей койсо таарынып каласың, 100 жолу кылган жакшылыгы büyüп кетти. Адам ушундай шүгүрсүз болот экенбиз. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды эстеп каласың, кокус ал сенин айтканыңды кылбай койсо, суранышыңды аткарбай койсо, эмне деп баштайсың? Мен буга ушунчалык жакшылык кылдым эле, эшек экен, чочко экен, адам эмес экен. Айтат, жакшылыкты кыл дагы дейт, деңизге салып ий дейт. Балык билбесе калык билет дейт. Калык деген жараткандын аты. Ошон үчүн жакшылыкты жараткан үчүн кылыш керек. Эмне үчүн кайнене менен келин урушат? Эмне себептен дегенде, келин жакшылыкты кайнененин көңүлүн алам деп кылат. Ушуга бир жагайынчы, ушуга бир кылыгым жакшы экен, ишим жакшы экен, манайым жакшы экен, кызматым жакшы экен дейт. Кайнене деген кайнене кээде баласын кызганып, ошол кылган жакшылыгын унутуп калып туруп келинине сын айтат. Келин урушуп коет, ошондон баштап келиндин жүрөгү муздап калат да айтат. Бул жакшылыкты билбей деген. Мындан ары жакшылык кылбай эле коеюн деп. Ошон үчүн жакшылыкты кайнене үчүн кылбаш керек. Ким үчүн кылыш керек? Жараткан үчүн кылыш керек. Сен жараткан үчүн жакшылык кылып атасың. Кайненең кайненелик кылып, сени кемсинсе да, аброюңду, ызатыңды тебелесе да, кордоса дагы жакшылык кыла бересиң. Анткени оюңда мен бул үчүн кылган жок, мен жараткан үчүн кылып атам. Бул өзү жакшылыкка деле татыктуу эмес деп коюп жакшылык кыла бересиң. Ошон үчүн бирдекени кылсак жараткан үчүн кылалы, бирөөнүн жакшылыгын унутпайлы, өзүбүздүн жамандыкты унутпайлы. Өзүбүздүн жамандыкты унутпаган адам бирөөнү жамандаганга колу бошобойт. Азыр карагыла, сотканы чукулап отурсаң, интернетти карап отурсаң, бирин-бири сындагандар Facebook'tan болобу, Instagram'dan болобу, Telegram'dan болобу, айтор бирин-бири кордогондор, бирин-бири сындагандар, бирин-бири жаман көргөндөр аябай көп. Жаман сөз айткандар аябай көп. Адам дейт, өзүнүн кемчилдиги менен алек болсо дейт, бирөөнүн кемчилдигин караганга убактысы болбой калат. Силердин убактыңар ушунчалык көппү? Отуруп алып, баарын окуп чыгып, аларга комментарий берип, сага бирөө жаман сөз айтса ага жооп берип, бияктан жаман сөз айтса буга жооп берип, актанып отурганга ушунчалык убактыңар көппү? Бизге деле жаман сөздөр көп айтылат, бирок аны караганга, окуганга убактым жок. Бир гана арманым аялым окуп алып, кээде жүрөгү кармап калат. Кайненем окуп алып өткөндө кант диабети көтөрүлүп кетиптир. Апам окутпашка аракет кылып, эптеп, аларды кылып алып чыгып кетем. Бирөө сага жаман айтса капа болбо. Анткени Муса пайгамбардын айткан сөзү бар. Ага дагы көп доома тарткан, ага дагы көп жала жапкан, билесиңерби? Ошондо келип жараткандан сураган экен, жараткан Алла, мен адамдар жамандабай эле койсунчу, жамандабагыдай кылып койчу десе, Алла Тааладан жооп келген экен. Муса, сен эмне болуп калыпсың? Мен мындайды өзүмө дара көргөн эмесмин деп. Азыр жаратканга, Кудайга керек болсо доома тарткандар көппү? Кудайдын баласы, анан мындай эле, тигиндей эле, барбы, жокпу дегендер. А биз эмне болуп калыппыз? Аркаңдан бирөө жаман сүйлөсө, сенин күнөөңдү алып атат. Акыретте ушунчалык керек болот. Бир адам болгон экен, бирөө жамандаса, барып туруп себет жасап белек берип койушкен. Эмне себептен дегенде, сен соогуңду мага берип койдуң, жок дегенде ушуну алып жыргап алчы дешкен. Бирөө жамандаса кайгырабыз, бирөө мактаса сүйүнөбүз. Мактаса тескерисинче 3 тилекти кылыш керек экен. Биринчиси, ушул мактап аткандыгы үчүн жараткан мени азаптаба деп. Анткени мактоого татыктуу бир да адам жок. Өзүңдүн кемчилигиңди өзүң билесиң. Бирөө сени идеал тутуп жүрөт, бирөө сени сүйүп жүрөт, бирөө сенин кемчилиги жок деп жүрөт. Бирок чындыгында өзүңдүн кемчилигиңди өзүң билесиң. Ошол кемчиликтерди бул жерге алып чыгып койсо, адамдар бири менен бири сүйлөшпөй калмак. Ошону жакшырып жүргөн жаратканга чексиз рахмат айталы. Биринчи тилек ушул болуш керек. Мени мактап аткандыгы үчүн мени азаптай көрбө. Бул биринчи тилек. Экинчиси, ушул мактагандан да жакшы адам болушту мага насип кыл деп тилек кылыш керек. Үчүнчүсү, бул билбеген кемчиликтеримди жакшырып кой деп тилек кылыш керек. Бирөөнүн кемчилигин айта көрбө, бирөөнүн кемчилигин издесең, бирөөнүн кемчилигин тапсаң, жараткан Алла ушунчалык адилеттүү, сенин да кемчилигиңди ачып бирөөгө көрсөтүп коет. Биздин канча кемчиликтер бар. Бир жолу дейт, пайгамбарлардын бирөөсүнө арызданып келишет. Жамгыр жаабай койду, канча күндөн бери.
Азыр бизде жамгыр жаап атат, Кудайга шүгүр. Египетке баргандар айтат, чагылганды көргөн жокпуз дейт, 2-3 жыл окуп. Жамгырдан деле 2-3 эле болду дейт. Карды айтпай эле коюң. Бизде кар жыргап келдим азыр, жөө келдим атайын. Машина менен алып келем десе да апам айтат, балам, сен министрдин орун басарысың, машина менен жүрүшүң керек. Кечке жөө жүрдүм. Бала кезде иштеп, кырчын кезде иштеп, ден соолукка да пайда, буттун басып турганы бул чоң береке. Бөйрөктү иштеп турганы, жүрөктү иштеп турганы, боорду иштеп турганы. Анан жамгыр жаабай коет, жамгыр жаабаса чаң ызгыйт, чөптөр куурайт. Көрүп атасыздарбы Австралия эмне болду? Болбосо технологиясы жетишкен мамлекет, экономикасы укмуш мамлекет, дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттердин бирөөсү. Жараткандан апаат келгенде колунан эчтеке келбей калды го. Миллиарддаган жаныбарлар кырылыптыр. Миллиарддаган жаныбарлар кырылыптыр. Андан кийин акылга салып, төөлөр сууну ичип койду, ошон үчүн жамгыр жаабай калды, суу жок болуп өрт чыкты деп төөлөрдү кубалап жүрүп кырыптыр го. Ошон үчүн дагы бир апаат келди, көрдүңөрбү? Акылга салбаш керек. Алда жараткан бир макулугу болчу. Алардын да каргышы бар. Кожо жашта окугансыңар да. Баласың гайыптын кууп жүрүп артыңдан жер бүткөнүн арыттын дейт, туурабы? Ошентип жүрүп, карапайым эмесмин, кайбереммин, аныкмын. Таманы түштү жыртылып, бутуңа тиген чарыктын деп туруп каргыш айткандан кийин кожо жаш болбой калды. Ал тагдырын сындырып алды. Ал каргышка калды. Ошончо төөнүн, ошончо макулуктун, алардын да күтүп аткан тайлагы бар болчу, алардын да күтүп аткан ботосу бар болчу. Чыккан бойдон байкуш бир азык таап келем деп келбей калды. Анткени адамдар ошолордун аманаты адамдын мойнунда болчу. Кырып өлтүрдү, бирок андан да жаман апаат келди. Жаныбарлардын каргышынан Кудай сактасын. Аркаңан түшкөн бандит жетпей калышы мүмкүн, каракчы жетпей калышы мүмкүн, аркаңдан түшкөн милиция жетпей калышы мүмкүн, аркаңдан түшкөн куугун жетпей калышы мүмкүн, бирок каргыш сөзсүз жетет. Чөптүн каргышы да жетет, суунун каргышы да жетет. Кыргыздардын сөздөрү укмуш го, чөптү кордосоң дейт, көзүңө саят дейт. Суу сыйлаган зор болот дейт, сууну кордогон кор болот дейт. Жаныбарларды, макулуктарды кордоп жакшылык көрбөй калды. Ошентип жамгыр жаабай коюп, канча жаныбарлар кырылып, суусап, өсүмдүктөр куурап, өспөй, какырап, адамдарда жүдөп калган мезгилде ошо пайгамбарга келип сурайт экен. Жараткандан сурачы, бизге жамгыр берсин деп. Анан элдин баардыгы жөнөйт, бир талага барып жамгыр сурайбыз деп. Аркасында 70 000 адам барган дейт ошондо. Анан тилек кылып атат, о жараткан Аллам, ушул жерге, ушул элге жамгыр берчи, өзүңдүн берекеңди жаадырчы деп. Бир тиледи жамгыр жок, 2 тиледи жамгыр жок, 3 тиледи жамгыр жок, аябай таң кылып атат. Ошондо менин тилегимди кабыл кылчы элең го, эмне балекет болду деп сураса, жараткандан аян келди дейт. Сенин коомуңдун арасында, аркаңда турган элдин арасында бир адам бар, 40 жылдан бери көп күнөө кылат. Ошол чыгып кетмей сайын жамгыр бербейм дептир. Анан пайгамбар элине карайт да айтат, эй, араңарда бир күнөөкөр пенде бар экен, 40 жылдан бери чоң күнөөлөрдү кылат экен. Ошону тапкыла да чыгаргыла, болбосо өзү чыгып кетсе болсо бизге жамгыр келбейт деп. Баягы күнөөкөр адам дароо түшүнөт, өзүнүн айтып аткандыгын. Бул жагын карайт, адамдар издеп атат, бул жагын карайт, адамдар издеп атат. Ошо мезгилде, о жараткан дейт. Карагыла, адамдын эң кымбат нерсети ызаты, абырою. Бир күнөөң бар, бир айыбың бар, эч ким билбесе деп жүрөсүңөрбү? Эч ким билбесе экен ушун деп жүрөсүңөрбү? Керек болсо жаш баланы башка бир койсоң, өзүн урсаң ыйлабайт, бирок бирөөнүн көзүнчө уруп койсоң ыйлайт. Жаш бала болсо дагы. Эмнеге? Түкүнчөнүн көзүнчө мени уруп койду. Анын да өзүнө жараша чоң ызаты, абырою бар. Ушул ызатымды, аброюмду сакта. Аллах Таала мени кечир, ушунча күнөө кылдым, мындан ары жакшы амалдарды кылам, тобо келтирем деп туруп, көзүнө ушундай жаш келди дейт, баягы 40 жыл күнөө кылган кишинин. Ошол жаш менен кошо дейт, асмандан жамгыр түштү дейт. Булуттар топтолду дейт, капкара болуп, бир убакта жамгыр түштү дейт. Анан өткүн ушундай өтүп кетти дейт. Дабыратып жаап атат дейт. Ошондо жараткан Аллага баягы пайгамбар кайрылыптыр. Бу кандай болуп калды? Сен айтпадың беле? Күнөөкөр чыгып кетмей сайын мен жамгыр бербейм дедиң эле, бирок жамгыр бердиң деди эле. Ал киши тооба кылды дептир. Буга чейин канчалык анын күнөөсү үчүн жамгыр бербей келсем, ошол мүнөттө анын тообосу үчүн жамгыр бердим деген экен. Ошон үчүн тооба кылган абдан жакшы нерсе. Ошондо адамдын баары кызыгат. Өзгөчө аялдар болгондо, ким экен ошон, ким көрсөтүп койчу деп аябай сурайт эле. Аялдарга бирдеке айта көрбөгүлө. Айтсаңар до конца айткыла, болсо айтпай эле койгула. Байкуш бирдекени айтып, кызык жерде келип токтотуп койсоң, ошо ойдон ушундай турат дагы, сабак өтүп атса сабакты укпайт, насаат айтылса насаат укпайт, семинар өтүп атса семинарды укпайт, ой ошондо болот. Эмне болду экен да баягы жер, эмне болду экен? Ушундай эле болсо керек. Божомол деп 4, 5, 80, 90 вариант түшө чыгарып койгон бул жактачы. Анан айтат экен, сен айттың эле Алла Таала, карагыла, сен айттың эле Алла Таала.
дегенде мен ошол тобос үчүн жамгыр бердим деп. Ошондо пайгамбар да кызыккан экен, ким мага көрсөтүп койчу, айтып койчу дегенде 40 жыл күнөөсүн, айыбын, кемчилигин жашырып келатам, эми сага айтып коймок белем деген экен. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын жашырсаң, сенин да айыбың жашырылат. Бирөөнүн айыбын ачып кой, гарантия өзүңдүн 10 эсе, 100 эсе айыбың ачылат. Ушундай ачылат деген арманда каласың. Ошон үчүн колдон келсе бирөөнүн айыбын жашыр. Бирөө жашоодо кемчилик кетирдиби, билбейм, үй бүлөлүк бир кыянат кылып койдубу, жаштык кылдыбы, мастык кылдыбы, бирөөгө айта көрбөгүлө. Ушул боюнча мен бир жаңы аңгеме жаздым. Кудай бирсе жагы бир китеп жазган атам, Азиян Арстан деп атын да тандап койдук. Силерге ошону жаштар коюп берди Бишкекте семинарда. Ошол жерде ушул окуя бар. Адамдын айыбын жашырып койгон жубайлар жөнүндө. Аны Кудай бирсе ошондо окуйсуңар. Аял затына иштек айтпагыла деген сөзүм бекер эмес. Мен бир жолу аялыма айтып атам. Эгерде бейишке түшсөң, каалаган нерсең болот экен. Элестетип көр. Учам десең учат экенсиң, бул тамак келсин десе ал тамак келет экен, өзү эле келет экен менже деп. Ана муну элестетсең бул болот, тигини элестетсең бул болот, бул досума жолугайын десең ага барат экенсиң, апамы сагым десең буга барат экенсиң. Ал жакта убакыттын чеги жок, 1000 жыл конок болот экенсиң, 2000 жыл конок болот экенсиң. Кээде атам апама барып келейин деп байкуш Бишкекте сагынып калат, бирөөнүн жалгыз кызы ал дагы. Анан менже чолуум болбойт, аны жиберип ийгенге. Бала чаканы окутуш керек, бала бакчага алып барыш керек, анын үйдө орду бар. Анан ал жакта 1000 жылга, 2000 жылга, 3000 жылга конокко барсаң болот экен, каалаган нерсең боло берет экен деп атпаймынбы? Керек болсо мына кече бир сырдуу окуялар болуп кетти. Малайзиянын самолету түшүп кетти, көрдүңөрбү? Деңизге. Таппай калды, канча миллион акча кетип издеп таппай калды. Ошону дагы ошондо бир Малайзиянын самолету кулап калды эле, эмне болду эле деп сурасаң, же болбосо Украинанын үстүндө Малайзиянын дагы бир самолет атылды. Байкадыңарбы? Азыркыга чейин талашып атат. Голландия атты, Украина атты, көтөрүшчүлөр атты, Россия атты деп. Ошону ким атты деп сурасаң, ошондон бери экрандан көрсөтүп берет экен. Мындай болгон. Десем аялым айтат, анда бейишке түшүп калсам, сиздин мага чейинки сүйлөшкөн, сүйгөн кыздарыңызды билсем болот экен да, дейт. Мен дагы оңой куу эмесмин. Бош келген жокмун. Болот, конечно дедим. Бирок ал үчүн бейишке түшүш керек дедим. Ошон үчүн эң маанилүү нерселердин бири бирөөнүн айыбын эч качан ачпагыла. Өзүңөрдүн күнөөңөрдү эстегиле, ал дайыма тоболганга керек. Тобону ушунчалык жакшы көрөсүң. Элестетип көр, бирөө жарым сенден бирдеке сураса, бирок бир ката кетирип коюп кечирим сурабай жүрсө, ага бергиң келбейт. Бирок сенен кечирим сураса, баягында туура эмес кылдым. Аз айып, көп күнөөм болсо кечирип кой десе, сураганын бергиң келет. Адам кечиримдүү эле, бирок кечирим сурагандар аз болот. Бул бир, экинчиден адам кечириш үчүн кечиримди күтөт. Өзгөчө дагы деле айтам, аял киши бирдеке кылып койсо, ушу качан келсин сурайт экен, качан келсин, бул тыйган. Аялга бул жарашат, эркекке жарашпайт. Аялдын 3 сыпаты бар. Ошол 3 сыпат кийинки мезгилдерде эркектерге өтө баштады. Биринчиси, аял сөз ташыганды жакшы көрөт. Байкагын, аял кишиге айткан эле, неме эч ким айтпаган макулбу деп туруп айтып көргөн эле. Мейли эч кимге айтпагыл, бирок эч кимге айтпайт байкуш. Бирөөгө айтат, бирок ага да айтып койду, эч кимге айтпаган макулбу деп. Неге десе, түкүнчө эч кимге айтпа деп айты деп андан бери айтып коет. Эки адам билген сыр дейт, дүйнөнүн жарымы билген сыр дейт. Ошон үчүн сырды балага айтпай дейт, аялга айтпа дейт. Аял заты сөз ташыганды жакшы көрөт. Бул бир, экинчиси таарынчаак болот. Үчүнчүсү атаандашканды жакшы көрөт. Бирөө жарым бир кийим кирип калдыбы? Группалашы. Акчасы барбы, жокпу, атасынын, күйөөсүнүн шарты жетеби, жетпейби, абересиң деп тура берет да. Пичи чыдап тур десең болбойт, абересиң деп тура берет. Не себептен дегенде түкүнчө кийинип жүрөт, анын жанында мен уят болуп атам, душмандарым мына деп тура берет. Ошон үчүн байкуш ошону дагы бекер чыгарып ийген. Мага ошол каарман жакты байкуш, мындай ичи сыртындагы жүрөгү таза эле келин экен. Чыгып кетти, уялып, ооруп да калыптыр. Уяттын күчтүүлүгүн көргүлө. Мен аны бир мазактайын деген оюм жок. Бирөө шылдыңдагандагы, киши өлтүргөндөй, зина кылгандай, бирөөнүн акысын жегендей, жетимдин акысын жегендей чоң күнөө. Бирөө эч качан шылдыңдабагыла. Бирок ошол каарман, ошол абересиң деген абдан жакшы кыз экен. Ичиндеги сыртында жүрөгү таза. Бир мындай зыяны тийбей тургандар да, ичине катып коюп кылтыйгандардан Кудай сактасын. Ошентип туруп анткени атаандашканды жакшы көрөт. Эми ушул 3 сыпат кийинки мезгилде эркектерге өтө баштады. Байкадыңарбы? Эркектер сөз ташыйт, эркектер таарынча, эркектер атаандашат. Бирөө ушул жакта жакшы эле кызматта иштеп жүрүп,
Мен менен иштегендер жип алып атат деп, карыз сурап жип алып, ошондон карызга батып, үйлөрүн сатып азыр качып жүрөт. Угушума караганда 300, 200 миң, 300 миң доллардай карызы бар экен. Ата-андашы бул керек нерсе эмес. Жокчулук дейт, бул уят эмес дейт. Барчылык бул мурат эмес дейт. Эмне үчүн аялдардын сыпаттары өтө баштады? Анткени аялдар менен жүрүп калдык. Класста да аялдар менен, группада да аялдар менен. Эжекелер дагы аялдар, мурда агайлар көп болчу, байкасаңар. Азыр ыйлаган балдар чыгыптыр, эжекелер менен айтышкан балдар чыгыптыр. Эжеке деген эжеке, биринчиден апаңдан кийинки сен устатың. Экинчиден улууну сыйлабаган адам жакшылык көрбөйт. Устаттын каргышын алган адам жакшылык көрбөйт. Ким устатты сыйлабаса, ага илим жукпайт дейт. Ошон үчүн берекелерим, эжекелерди сыйлагыла. Бирок эжекелер көп болуп окута берип, эжекелердин сыпатындагы ыйла, жасанган, өзүн көрсөткөн, тилден калбаган, сөздөн калбаган эркек балдар көбөйүп кетти. Анан үйдө да аялдар менен көбүрөөк болуп калдык. Мурда баатырлар атка минип алып, мергенчиликке кетет эле, аңга кетет эле, жортулга кетет эле. Азыр самолет менен бир күндө барып келип атабыз. Бишкекке бир жаман жакшылык болсо кетет эле, бир айда барып, бир айда келет эле. Айтор ат үстүнөн түшпөйт эле, жигиттер өздөрүнчө жүрөт эле, ошон үчүн жигиттик, баатырлык сыпаттары көп болчу. Азыр карап отурганыбыз аялдар. Бир кудул айткандай 60тан кийин ар бир эркек качегар болуп аялдын эле көзүн карап калат экен. Ошон үчүн жумушта дагы аялдар менен адамдын сыпаты адамга өтөт. Керек болсо малдын сыпаты өтөт. Кичипейил адам ким болот дейт? Кой баккандар болот дейт. Анткени койду карасаң, кой эч качан башын көтөрбөйт. Ушундай эле жүрө берет, ушундай эле жүрө берет. Анан анча-мынча коркутуп койсоң башын да көтөрөт. Ит бит каап калса, же бир ырылдаган үн чыгып калса, мындай болду, ошондон башка башын көтөрбөйт. Жүргөндө эле мындай байкуш, ушундай жүрөт. Анан союп атканда башын көтөрөт экен байкуш. Деген бойдон кетет экен. Кийин кой бакса кичипейил болот. Байкасаң өтө кичипейил болот. Ат баккандар текебер болот. Ат кош куруп, жанына торсук байлатпайт деп коет го. Жаман атка жал бүтсө дейт, жанына торсук байлатпайт деп коет. Ушундай текебер, анткени атты карасаң дайыма мындай жүрөт, мындай. Өзгөчө бээлердин көзүнчө эки айгыр алышканын көрдүңөр беле? Айланайын, ушундай бир айгырлар алышканда бээлердин көзүнчө мындай жөн келбейт, экөө тең мындай келет. Бай Конор ошондон үйрөнгөн да, мындай баскандачы, байкасаңар. Ушундай келет. Анан жөн жүрбөйт, тегеле текеберден бир аз семирип калса, ушундай теп адамды жанына жолотпойт, чаңдап. Ошон үчүн ат баккан адамдардын көпчүлүгү текебер болот, алар менен эрегишпек эле. Үчүнчүсү төө баккан адам кекшил болот дейт. Төө ушунчалык кекшил болот экен, бала кезинде, бото кезинде, тайлак кезинде уруп койсоң унутпайт дейт, 4-5 жылдан жолуксаң дагы өчүн алат дейт. Жок дегенде бетиңе жаба түкүрүп алат экен. Ошон үчүн төө баккан адам, эми малдын сыпаты адамга өткөндөн кийин адамдын сыпаты адамга өтөт. Ошон үчүн жакшыга жанаш дейт, жамандан адаш дейт. Жакшы менен бир жүрсөң жетесиң муратка дейт, жаман менен бир жүрсөң каласың уятка дейт. Ошон үчүн балдарым чөйрөнү тандагыла. Мына ушул жакшы чөйрө. Азыркы мына инсан тануу деген фонд түзгөн чөйрө жакшы чөйрө. Инсандык өнүгүү деген Бишкекте бир фонд бар. Ал да жакшы чөйрө. Бир адамдан бир китептин чөйрөсү жакшы чөйрө. Булар элге жерге кызмат кылгандардын, мекен деп büyөгөндөрдүн бир пайдам тийсе экен, зыяным тийбесе экен, өзүмдүн адамдык миссиямды аткарсам экен дегендердин чөйрөсү ушундай чөйрөлөрдөн алыстабагыла. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Бирок кээде байкайсыңарбы? Араң арада мен ушуну эле жаман көрөм деп айтпагандар барбы? Өмүрүңөрдө бир жолу койчусун, ошол эле жаман көрөм дегендер. Эмне үчүн адамды жаман көрөсүң? Балким сен жаман көргөн адам олиядыр, каяктан билесиң? Сен жаман көргөн адам ал кызырдыр, каяктан билесиң? Ал аалымдыр, ал бир берешендир, марттыр. Ушул боюнча бир окуяны өткөндө бир аалымыбыз айтып берди. Бир адам дейт, көзү өтүп кетти дейт, адамдар аны көмбөй койду дейт. Шунчалык жийиркенет экен. Неге билесиңерби? Эмне себептен дегенде, ал акча тапчы экен, акчанын жарымына арак сатып алчу экен, жарымына жеңил ой кыздарды сатып алчу экен. Бирок аяң келип атат түшүнөн. Муну абдан сый урмат менен көмгүлө, анткени бул өтө даражасы бийик адам. Анан чындап эле падыша үйүнө барып аялынан сураса айтып атат. Бул кыйналып иштейт эле, акча таап келет эле. Ошол акчасынын жарымына аябай арак сатып келип туруп, үйгө келип төгөт эле да Кудайга шүгүр. Ушунча аракты бүгүн адамдар ичпей калды. Арак деген бардык балекеттин башаты, ырыскыны кыят, авир дабуройду кетирет, үй бүлөлөрдү бузат. Ошондон адамдарды куткардым деп шүгүр айтат эле. Бул бир, бирок эч ким айтпайт эле эмне үчүн сатып алганын. Экинчиси, чөнтөгүнө акча түшкөндө жеңил аялдарга барат эле дагы, сен намысыңды, аброюңду, денеңди канчага сатасың деп сурайт эле дейт. Мынча десе, 2 күндүк, 3 күндүк берет эле дагы, бирөө келип тыкылдатса, ача көрбөгүн дейт эле. Анан келип айтат эле, канча балекеттен, канча оорудан, канча фитнадан үй бүлөлөрдү элди сактадым деп келип туруп тобо кылып, шүгүр кылып намаз окуган киши болчу.
Көрдүңөрбү, адамдар сырткы сүрөтүн көрдү, аны жаман көрдү, бирок чын-чынына келгенде ал жакшы адам болчу. Ошон үчүн жакшы күмөн кыл. Бирөөнүн кемчилигин көрсөң, ушундай карадагы, по-моему, мен туура эмес көрүп алдым, ушу көздөн эле кетип калды окшойт деп ойлоп кой. Чындап айтып атам, өзүңдү күнөөлө, ошондо ишенип каласың. Өзгөчө турмушка чыккандан кийин күйөөң даңдуу, анын соткасын чукуп эмне кыласың? Балким сенин душмандарың бар, атайын бул жакта жөнөтүп коюп отурат СМС'те, алтынын берекем сүйөм деп жүрөктөрдүн сүрөттөрүн жөнөтүп коюп. Ошону көрүп алдың, абат ойлонмок белен, жакшы ойлонмок белен. Иштерлеспай, шпионду кармап алгандай болуп, Кузнецовду кармап алгандай болуп, Сусанинди кармап алгандай болуп барасың, мына эмне деп. Адамды жөн эле айыптагын байкуш мынтип күнөөлөдөй болуп, иштеген эмес деп вактына андан бетер ишин жөн эмес мына бери карашы деп андан баштайсың. Ал байкуш мен билбейм десе, кандай билбейсиң? Билбесең ушул келет беле. Душмандарыңар толтура. Мен бир айшинем бар. Анда азыркыдай WhatsApp жок эле, интернет жок эле. Үйүнө дайыма кыздар улам чала беришкен. Неме акебиз каякта депчи. Десе, азыр ишине чалсаңар деп койчу экен. Ошондой болуш керек. Анткени душмандар сени сындыргысы келет, сени тебелегиси келет, сени капа кылгысы келет. Сен канчалык капа болсоң, ошончолук жыргашат. Аларды жыргатып эмне кыласың? Жакшы күмөндө бол, аңдыбай эле кой. Аңдыгандан жакшылык көрбөйсүң. Аңдый берсең, таза болсо дагы пикир келет бул жагына. Ушуну кылып эле коеюнчу, жаман аттуу болоюн бир жолу. Экинчиси, шайтан сага бирдеме кылып коет. Ошон үчүн айтат го, сапардан келгенде дейт, аялыңа сюрприз кылам деп, айтпай келбе дейт, айтып кел дейт. Кокус айтпай келсең, аялың байкуш бетине сүзмөнү коюп, эки жагына эки бадыраңды кесип алып мынтип отуруп чыга калсам эмне болот? Жүрөгүң чыгып калат. Ошо бойдон ошо сүрөтү биякта калып калат дагы, аялыңды көргөн сайын баягы сүзмө менен баягы бадыраң көзүңө келет. Жасанып атса да, жаркылдап атса дагы бул бир. Экинчиден, балким чачын тарабай турган мезгили, иштеп келип жүдөп какап турган мезгили, жыртык калакчан турган мезгили, аялыңды мүмкүн болушунча жакшынакай акыбалда көр. Анткени эркектин көзү тоюш керек. Сен айтып кел, аялың жасанып тосуп алсын, атырын сээп тосуп алсын, жаркылдап тосуп алсын, үйдү жыйнап тосуп алсын, тамакты жасап тосуп алсын, балдардын кемчиликтерин жашырып тосуп алсын. Бул өтө маанилүү. Экинчиден, айтпай кирип келсең, шайтан жин көзүңө мындай көрүнүп өтүп кетет дейт, анан жаман пикир келип, ошондон үй бүлөлөр бузулат дейт. Ошон үчүн аңдыбагыла, бирөөнү жаман көрбө. Бирөөнү эч качан жаман көрбө. Азыр айтасыңар, бул идеалдуу адамды гана кыла турган иши жаман көрө албайсың деп. Адамды жаман көрбөш керек. Мен далилдеп берейинби? Сен адамды эмне үчүн жаман көрөсүң? Ушак айткандыгы үчүнбү? Анда сен ушакчыны жаман көрбө, ушакты жаман көр. Арак ичкен үчүн жаман көрөсүңбү? Сен араккорду эмес, аракты жаман көр. Зинакорду жаман көрөсүңбү? Зинакорду эмес, зинаны жаман көр. Алдамчыны жаман көрөсүңбү? Сен алдамчыны эмес, жалганды жаман көр. Адам бар, адамдын сыпаты бар. Адамды жаман көрбөш керек, ичиндеги сыпатын жаман көрүш керек. Сыпат деген бул жүрөк эмес, бөйрөк эмес, боор эмес, бул өпкө эмес, жулуп алса болбой турган. Сыпат бир күнү кетип калышы мүмкүн. Жүрөк эмне үчүн иштейли? Ошон үчүн иштейли. Бул окшогон семинарлар, молдокелердин дааваттары, агайлардын насааттары эмне үчүн? Ошол сыпаттарды чыгаралы деп. Азыр эң чоң сыпаттардын бири көрө албастык. Баягы жаман сөздөр, көрө албастык, ичи тардык дейт. Адамдын сообун ушундай жок кылат дейт, ушундай жок кылат дейт. Саманды өрт алат го, ошондой жок кылат экен. Устара сакалды чачты кырат го, кудум ошондой жок кылат экен. Сооп табыш оңой нерсе эмес. Соопту дейт, бу дүйнөдө адам көрсө дейт, жүрөгү жарылып өлүп калат эле сүйүнгөндөн. Бир эле соопту көрсө. Ошентип кыйналып тапкан сообуңду, өзүң жебей бирөөгө садага берип тапкан сообуңду, зекет берип тапкан сообуңду, эртеден кечке тамак ичпей орозо менен туткан сообуңду, адамды кечирип тапкан сообуңду, адам үчүн курбанчылыкка барып тапкан сообуңду, ошончо жерден бирөөгө зыярат кылып, жумушуңду таштап келип ата апаңдан бат алып кеткен сообуңдун баардыгын жөн эле ичи тардык менен көрө албастык менен жок кылбагыла. Дүйнөдөгү бардык адамдардын ийгилиги сеники болушун каалайсыңбы? Канча менет кыласың, араңдан зорго бир диплом аласың. Бул да ийгилик. Бир диплом алам деп жүрөсүңөр, ач калып, кеч калып, эми орой атсам кечирип коюлат, тишиңердин кирин соруп кете. Ошол жерде жүрөсүңөр. Байкуш мынтип кетип атып, бирөө жарым чызылдатып, пирожки жасап атса билем студенттерди. Бир мынтип коет да байкуштар мынтип. Өздөрү кийимдери жакшынакай. Тамак иштесең, жок курсагым ток дейт, балекетке токпу. Акчаң бар десе, бар дейт. Бере калса келе деп турат байкуш, бирок бар дейт. Обедке чакырсам, мен студенттер менен обед кылып турам Бишкекте. Бул жакта болсом, бул жакта да ошол ишти кылмакмын. Анан обедке чакырсаң, ага курсам азыр эле жеп алдым эле, балекетке жеп алганбы? Анан кирип туруп, уялбасын деп туруп, мен ишим бар эле деп өзүм бат-бат жеп, анан алып берип коюп ишип кетем кеде. Ошентип жүрүп тапкан соңуңду жөн эле ушинтип эле кетирип аласың. Чү болгондо дагы өрттөп ийгендей, кырып койгондой жөн эле кетирип алган, бул адамдын эң чоң банкроту ошол. Ошон үчүн бирөөнүн мына кыйналып байкуштар 4 жылда 5 жылда араң бир диплом аласыңар. Мээнет деген оңой эмес, ийгилик деген оңойлук менен келбейт. Бирок
1 секундта дүниеде қанша адам болса, ошонун ийгилигинин бардыгы сеники болушун каалайсыңбы? Каалайсыңар ошону? Ошол ийгиликке кубан. Бирөө жакшылыкка жетиштиби, ай азамат деп туруп сүйүнүп койгон, ошол сеники сыяктуу болуп калат. Өзүңчө эле жыргап жүрөсүң кечке чейин. Түкүнчө досум олимпиададан биринчисин алыптыр деп. Ар кимге айтыпчы, биринчисин албады ошол деп. Өзүңчө эле бактылуусуң да, ошону бөлүшкөн сайын бактылуусуң. Түкүнчө магазин ачыптыр. Аябай сонун адал магазин экен. Сүйүнө бер. Нобель сыйлыгын алыптыр азамат. Президент болуп шайланыптыр азамат, депутат болуп шайланыптыр азамат. Могул жерде бир жакшы ишкана ачыптыр, китепкана ачыптыр, ушундай долбоорду баштаптыр. Инсан таануу балдар укмуш иш кылып койду. Сүйүнө берген, ошонун бардыгы сеники болуп калат. Бирок көрө албастык кылсаң, өзүңкү да сеники болбой калат. Анткени көрө албастык деген эмне? Өзүңдөгү барга шүгүр кылбайсың, бирөөнүн жакшылыгына кубанбайсың. Алардын дагы деңгээли бар. Бирөө бар, ушугарына мен жакшы болсом деген сезим бар. Бул анча эмес. Эң жаманы ошондогу жаман нерсе, жакшы нерсе болбой эле койсо экен, ошондон алып эле койчу деп сурайт экен. Бир адам бар дейт. Бирөөдөн кеңеш сурап атат дейт. Анна келип айтыптыр да, хан айтыптыр. Мен дейт, сенин каалаганыңды берем дептир. Менден каалаганыңды сура дептир. Анан ушундай сүйүнүп атканда, бирок бир гана шарт менен деген экен. Сага бергендин 2 эсесин сенин кошунаңа берем дептир. Десе баягы ушундай болочуптур дагы, анда менин бир көзүмдү оюп коюңузчу деп коет имиш. Ичи тардык деген ушундай нерсе сени жок кылат. Мен силерге кеңеш берем. Черный тюльпан, черная роза Жуманын чыгармасы бар. Ошол жердеги бокс деген образын карагыла. Көрө албай жүрүп, бактысыз болуп, гүлдөрү солуп, акыры өзү солуп, өзү жүрөк жарып өлөт го. Ошон үчүн генен бололучу кыргыз элим. Балдарым ушу генендеки үйрөнгүлө, айкөлдүк үйрөнгүлө, берип үйрөнгүлө, сүйүнүп үйрөнгүлө. Ошондо ушунчалык бактылуу болосуңар. Бакыт деген асманда эмес, бакыт деген Америкада эмес, бакыт деген Японияда эмес, бакыт деген мына ушул жериңде, өзүңдүн ичиңде. Ошону таппагандар бактылуу боло албайт. Ошону таппагандар бактылуу боло албайт. Япония демекчи. Бул бир, эми экинчиден сен аркылуу сенин элиңди эч ким жаман көрбөсүн. Бир жолу Японияда жүрөбүз. Тынч океанына барып калдык. Тынч океанына атайын барсак, Окинава көрүнгөн бара албайт, бирок биз бардык. Кудай жалгап бардык, кыргыздар. Бүт кыргыздар элек бөлүнүп алып бардык. Барсак, сууга түшөлү деп атайын барсак, жеке жазып коюптур. Эмне деп жазып коюптур айтып берейинби? Сууга түшпөгүлө деп. Азыр түшкөнгө болбойт. Апрелдин мынчасынан баштап убакыт мүмкүнчүлүк беребиз. Биз мартта барганбыз. Ал жакта тропика болгондугуна байланыштуу күн жылуу экен. Ана мындай карасак, биякта кароолчу карап турат, бизди карап турат. Что-то не то да, ал байкап атат. Ары бери басып, япончу, бизди карап турат. Бул жакта жазып турат. Түшкөнгө болбойт деп. Ана биз акырын бирибизди карадык. Кыргыздар көз караш менен түшүнөт го, бу деген сөз мындай болчу да. Эмне кылабыз? Ал жактан бирөө мындай. Эмне кылабыз? Түштүкпү? Түштүк. Үстүдө футболка, астыда шым, тарс. Андай да билесиң го, кыргыздын жигиттери 2 секунд эле чечинет экен. Мындай ыргытканда эле баягы япон микрофондон кыйкырып атат, ана дамедесу. Хай, түрмес, дамедесу деп кыйкырып атат. Бизге баары бир ушундай секирдик дагы бирден чумкуп, мен бирок түшкөн жокмун. Чумкуп чабак туруп атат, байкуш баягы микрофондон айткан сөз таасир этпегенине байланыштуу чуркап келди. Чуркап келсе эл качат го. Биздегилер акырын чыгып алып. Шашын одеска дейт мындай. Фотого чыгып алсак болобу дейт. Анан байкуш өзү уялбагандан өзүң уялып алып, япон туруп берди мынтипчи. Кучакташып антип түштүк. Мынтип түштүк, анан акырда сурап атпайбы? Кунива докакара кимашта деди эле. Узбекстан кара кимашта деп койду биздикилер. Эми түшүндүңөр да. Каяктан келдиңер? Мамлекетиңер кайсы десе Өзбекстан деп койт. Неге? Анткени Кыргызстан эми уят болуп калдык да, секирип түшүп, жаман ойлоп калбасын. Эми ошончо болгондон Өзбекстанда эле бир тууган эл, Казакстанда эле бир тууган эл. Нигериядан келдик деп койсок эмне болот эле? Жок дегенде Бразилиядан, Гондурастан деп койсок эмне болот эле? Көрдүңбү? Аброй ызат ушунчалык чоң, Кыргызстанды уят кыла турган иштерди кылбагыла. Ушул мамлекет бар го, жөн келген эмес. Азыр бөлүнүп атат адамдар. Улут, уру, регион, клан, идеология боюнча батышчыл, чыгышчыл, улутчул, сен жакшы, мен жакшы, сен жаман, мен будай, сен саман. Ушул нерсенин аягы жакшылыкка алып келбейт. Бөлүнүп, жарылуу биз эмне болуп калыппыз? Бул жерде эжекелерден сурагыла, Советтер Союзу деген мамлекет болгон. Ал мамлекеттин атын укканда
дүние дүркіреп тұрады эле, титиреп тұрады эле. Советтер Союзунун командасы Олимпиададан чыкканда USSR деп. Биз көңүлүбүз ток болчу, экинчи орунду алабыз деп ойлонбойт элек. Биринчи орунду алабыз, бирок канча алтын медаль менен. Америкада шоношпойт эле, Германияда шоношпойт эле, Кытайдагы, Жапониядагы, Кореяда шоношпойт болчу. Кышкы Олимпиада, жайкы Олимпиада Советтер Союзу дайыма биринчиден алат болчу. Бул жерде эстерде жашагандар улуктуруп коюңуздарчы. Эжеке, чынбы? Советтер Союзу дегенде көңүлүбүз ток болчу. Курал жарак жагынан, армия жагынан, спорт жагынан, идеология жагынан, искусство жагынан, маданият жагынан көңүлүбүз ток болчу. Атом бомбасы бар эле, космоско биринчи конгон мамлекет болчу. Экономикалык чегирт жасаган мамлекет эле. Бирок эмне үчүн жок болду? Анткени бара-бара Азербайжан армиян урушту, Осетин, Грузин урушту, Украина, Орус урушту. Ошентип отуруп, ынтымактын жогунан өтө күчтүү мамлекет жок болуп кетти. А биздин Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Ошон үчүн ынтымак болгула. Бул жерде Алтын Ордо деген мамлекет болгон. Өтө күчтүү мамлекет болгон. Алгаякта ынтымактын жогунан жок болду. Биз улуу каганат курганбыз, алгаякта ынтымактын жогунан жок болду. Улут ынтымак болуш керек. Бул жакта Өзбек деген бир эл бар. Ушунчалык берекелүү эл. Бизди бир бөлүнсүн, жарылсын деп жараткан эмес, биринен бири үйрөнсүн деп жараткан. Эгерде бардыгыбыз дүйнөдө кыргыз болгонубузда 7 миллиард. Жанна деген же Айгүл деген 200 миллион кыз болмок. Айгүл деген 200 миллион кыз болмок. Бир Дурбек деген бала Айгүл деген кызды сүйүп калса, атасы сурамак, кайсыл Айгүл? Же болбосо кандай, башка деле аттарды айтайынчы, Дилфуза деген, же да кандай аттар бар? Диларам деген аттар эми кыргызда да, өзбекте да бар да. Тажикте дагы бар, казакта дагы бар. Азыр оп-оңой. Өзбекче Диларам бар го деп айтасың. Кыргыз Диларам деп айтасың. Же болбосо Саяк Диларам, Баргы Диларам, Бөрү Диларам, Каңды Диларам. Жашоо жакшы, жеңил. Эгерде бүт кыргыздар болгондо бардыгы 200 миллион Диларамдын кайсысы деп кыйналмаксың. Бая Диларам бар го депчи. Атаңды эле кайсы Диларам десе тура бермексиң. Баягы Диларамчы деп кой. 200 миллион санай албайсың. Бул Диларам, бул Диларам, бул Диларам, бул. Андай болбойт. Ошон үчүн төрөлгөндө эч ким арыз жазып төрөлгөн жок. Араңарда барбы? Мен төрөлгөндө электик болуп төрөлөйүн деп арыз жазып төрөлгөндөр барбы? Мен өзбек болуп төрөлөйүн деп арыз жазгандар барбы? Орус болоюн, Кытай болоюн. Ошон үчүн ким эгерде бирөөнү улутуна, уруусуна карата жаман көрсө, ал демек жараткандын өкүмүн жаман көрүп атат. Ошон үчүн адамды сүйгүлө. Менин кеңешим мына ушул. Адамды ушунчалык сүйгүлө, кимди сүйсөң ошондон сүйүү келет. Мен Японияда окуян айтып бердим эле го. Япон баратса, Япониядагы командар качпайт, мен баратсам качат. Элестетип көргүлө, Японияда дагы айтып коеюн, Япон керемет сыры деген китебим кайрадан жаңыдан чыкты. 2 күн болду, бирок 2018 деп чыгарып коюптур, адашкан бойдон. Ошо жерде Японияда командар жүрө берет. Биринчи жолу командарды көргөндө жүрөгүм чыгып калган. Алдымда командар келе атат. Караңгыда келе атат. Элестетип көр, командар. Бул жагым дуал. Кача албайм. Бул жакта машиналар. Не кылам деп атсам, командар менен менин ортомдо бир кемпир келе атат. Мынтип араң басып. Мен го бир жагынан мант берем, буйтап кетем. Муну кемпир кантет деп жүрөгүм чыгып калды. Бир убакта командар кемпирдин жанына келгенде бурулду дагы, жанымдан машиналарды аралап өтүп кетти. Эртеси мен ар кимге мактанганым айта кетчи, мен каман көрбөдүм. Кыргыздар айтты, койчу, көрдүм, чындап эле мында өтүп кетти. Шаардарлап эле жүрөт экен. Бангладешти айтсам, ал да таң калды, Филиппинди айтсам, бул да таң калды. Япондорго айтсам, бирин-бир карап күлүп койду, эмнесин айтасың дегенде, көрсө ал жерде каман көрдүм деген, алайда торпок көрдүм деген эле сөз экен. Командар, эми жаңыдан барганмын да, биринчи жолу көрүшүм экен, командар шаарды аралап эле жүрө берет экен. Ошондон баштап мен бир дегенди байкадым. Командар Япон келатса качпайт, мен келатсам качат. Неге билесиңерби? Япондор жаман ойлоп айткан каман жөнүндө. Каман менен Япондун иши жок, Япон менен камандын иши жок. Келишим түзүп алгандай. Ушунчалык ишенич бар, бирок мен кыргызмын да, каманды көргөндө сразу жаман ой келет да. Эмне кылсам экен, азыр бирин ташты кармасам, тегесин ичке бир тепсем, кичинекей экен, мунусун башка койсом, тегесинен качып кетсем, мына жерин пейлеп турсам тийсе керек, ошол ойду команда түшүнөт экен, элестетип көр. Адам мындай турсун команда түшүнөт экен. А мен көргөндө тулт этип кирип кетет токойдун арасына. Ошон үчүн жаман ойлобосоң, баары жакшы болот. Эң чоң курал бар го, бул адамды сүйүү куралы. Чындап эле гаилерди сүйгүлөгөн эле машина айдагандар. Гаиштерди кармабайт, кармаса да кое берет. Мен ушуну уккандан баштап, байкуш гаилер болбосо жолдо кырсык болот эле. Не балекет болот эми. Ушулар баары үчүн мыйзам сакталып атат. Ушулар баары үчүн биздин шумахерлер кишини өздөрүн кармап атат деп. Ушул боюнча бир окуяны уктуңар беле? Өзбек бир туугандар бир анекдот айтып жүрөт. Бир кыргыз дейт, таксист. Бразилияда өткөн бир конкурска катышыптыр. Жарышка. Тез айдаш боюнча. Анан Шумахер менен кыргыз финалга чыгып калыптыр.
Анан бир убакта бир 200 километрге Шумахер абдан тез келиптир дейт. Аркасынан бир 1 мүнөттөн кийин кыргыз келиптир. Анан таң калып сураптыр да. Биринчи орунга дептир $200,000 дептир. Экинчи орун келген кыргызга $10,000 дептир. Таң калыптыр, кандай болуп кетти бул? Биринчиге 200,000, экинчиге $10,000 экен десе, бир эле сыйлык бар, экинчиси мындай эле сыйлык десе, оны мага мурдараак айтпайт белеңер. Мен келатып бирөөнү таштаганча келдим эле деп коет дейт. Ошон үчүн ушунчалык бир шүгүр айталы, ушунчалык бир адамдар тууралуу жакшы ойлойлу. Мен машина айдагандан бери гаилерди жакшы көрүп калдым. Гаилерди айтам, байкуш булар болбосо мыйзамды сыйлабайт элек. Биз өтө бир мыйзамды сыйлаган эл болуп атабыз. Деген сайын гаилер мени же кармабайт, кармаса да кой бербейт. Болгондо дагы кээде түшөлөк деле бара бериңиз деп кой берет. Чындап адамды сүйгүн эле, кийин аялыңа сүйүктүү болом десең, аялыңды сүй. Аялды канчалык сүйсөң, аялдан ошончолук сүйө аласың. Аял 1 эсе кайтарып бербейт, 10 эсе, 100 эсе кайтарып берет. Сен аялды сүйсөң, аялдан 10 эсе, 100 эсе сүйүү келет. Аялга бир комплимент айтып колсоң, аялдан 10 эсе, 100 эсе комплимент келет. Бирок Кудай сактасын. Тескерисинче кыла көрбөгүлө. Аялга андай десең, жакшы дейт. Мына эмне кылган жоксуң десе, сен эмне кылган жоксуң деп койсоң болот да. Мен көрбөй атасыз, батасы деп коет аягында. Дипломатия үчүн. Сен мындайсың десең, өзүңдү 1000 кемчилигиңди билгиң келсе, аялдын бир эле кемчилигин айтып кой. Сен мындайсың деп кой, болду. Кудай кааласа кечкинде даярданып турат. Эртең менен кетип айтып кеттиң, сага кайшаттын убактысы болбой калды. Кечке чейин шыпыргысын кармап алып баягы ойлот. Күлкүсү калып эле да. Бет кып-кызыл. Ошонун баардыгы ар бир ой келген сайын, ар бир материал топтолгон сайын, ар бир компромат топтолгон сайын сүйүнүп атат. Кечинде кыйраткансып кирип келесиң, ошондо же шоколад көтөрүп кел, же гүл көтөрүп кел, же килип эле комплимент айт. Же белегиңди бере кой, болосо өлдүң. Сен согушка даярданган жоксуң, тиги кечке чейин даярданып турду. Сен жетекчисиң, барып алып туруп аны сүйлөдүң, муну сүйлөдүң, ичиңдеги сөздөрдүн баарын түгөтүп келдиң, тиги эч жака короткон жок. Бир 1000 сөздү коротуп койду балдарына, аны кыл, муну кыл, мынаны жыйнап кой, сен өзү таба алат белең, жерди карасаң деп. Апа мен таппай атам, сен жерди кара, аспанды караба. Каякта десе мен чөнтөгүмдө дегендер менен 100 сөз 1000 сөз түгөтүп койду. Калган 5000 сөз пулеметтүү болуп сени күтүп турат. Ошонон сактанам десең, комплимент менен кир, же белек менен кир, же жылмай менен кир, же ассалам айтып кир, ассалам алейкум деп кир. Жөн эле мындай кире калсаң, деп туруп анан сен мындайсың деп кеткенсиң го, сага мындай жооп берет. Сен мындайсың, 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 мындайсың. Ошон үчүн аялга бергениңди көп эсе кылып кайра аласың. Эми улуу сөздө уят жок. Өзүбүздүн жаралганды элестейли. Бирок ушундай текеберденип баратат дейт. Кичипейилдик көрөнөлүчү. Карагылачы. Биздин убакта улуунун кийимин кичи кийет эле. Ушундай кийгендер барбы? Азыр жок болсо керек. Биздин убакта агамдын кийими кичинекей келгенде жыргап кийет элем го. Жакында кичинелип баратат, мен кийем деп күтүп кийет элек, сүйүнүп кийет элек. Бишкектеги Азия молдон же Дордой плазадан эң жаңы кийимди Америкадан апабыз, атабыз алып келип бергенде болуп кийет элек. Азыркылар кийбейт. Азыркылар бирөөнүн эскисин кийбейт. Бул кеп андай эмес экен. Мен атам, мен апам колунда бар кишилер. Кудайга шүгүр кишилер болгон, атам абдан колунда бар киши болчу. Бирок көрсөң мында бир чоң тарбия бар экен. Өзүмчүл болбойт экенсиң, текебер болбойт экенсиң, адамды тоготпогон кесирлик мүнөзүң жок болот экен. Ошон үчүн агамдан калганды жыргап кийет элем. Азыркылар андай эмес. Тамакты ортобузга бир табакка коюп берет эле, кол менен жейт элек, кашык менен жейт элек. Бир кашык менен экөөбүз жеген күндөрдө болгон. Азыр биз маданияттуу болдукпу, же аркага кетип калдыкпы, ар бир балаңа бирден тарелкага салып бересиң, ошон үчүн балдар өзүмчүл болуп атат. Бир комнатада баары жатылат элек, төшөк ушундай жаят эле, үстүдө бир төшөк. Түндөс турсаң, агаңдын буту башыңда, сенин башың дагы бир жерде, бутуң дагы бир жерде, колуң буякты караган, буюң буякты караган, кичинеректер болсо ичиңе деле жатып алат эле. Азыр эми ар бир балага бирден бөлмө кылып берип атабыз, бул жакшы нерсе эмес. Адам эмнеге күнөө кылат, билесиңерби? Эч ким көрбөй атат, билбей атат деген сезим бар үчүн күнөө кылат. Жалгыз комнатада да интернет турат, Wi-Fi турат, колунда телефон, жыргаткан бирдеме көрөт беле. Каалаган нерсесин кылып атат, сен киргенде китебин ачылмыш болуп калат.
Кокус, сен киргенде соткасын кармап отырса урушсаң да айтат, ата мен жөн караган жокмун, сабак окуп атам. Википедияны алдап коет сен. Бул бир, экинчиден өзүмчүлдүк үйрөнүп атат. Биз аралашып жүрөт элек. Бирөөнүн кешигин жеген бул кичпейликтин белгиси. Адамдын даражасы качан көтөрүлөт? Качан кичпейил болгондо. Бул колуңдагы сотка болгону темир, салган үйүң болгону топурак, минген машинаң ал деле темир. Кийген кийимиң бир жаныбардын териси, ага мактанып эмне кыласыңар? Ушу кийимге мактанат, сулуулукка мактанат. Азыркы эң сулуумун деп гердеп жүргөн кыздарды 50 жылдан көрөлүчү. Сулууну дейт, карыганда көр дейт, жакшыны жагында көр дейт. Сулуулук мактана турган нерсе эмес. Бир жериң күйүп калса, бир оору келсе, бир секундда жок боло турган нерсе. Уруп кетсе бирөө, бетиңе бир муш тийсе, ал сулуулугуң калбай калат, секундта калбай калат. Байлыгың да жок болот, бийлигиң да жок боло турган нерсе. Адам текебер болбош керек. Бир окуяны айтып берейин. Жайлоодо бирөөнүн жалгыз уулу ооруп калыптыр. Бул болгон окуя. Бир алымдын атасы. Ошол ооруп калганда атын токуп дейт. Азыркыдай заман болгон эмес. Байкуш атын токуп алып дейт, ыйлап жөнөдү дейт. Бирок атына минген жок дейт. Билесиңерби? Атына минбей жөө баратат дейт. Эмне себептен дегенде баласына шыпа жараткандан экенин билет. Жараткандан ушунчалык жалбарып тилептир. Суранып баратат. Бирок атка минип алсам, жараткандын алдында текебер болуп калам, кыйын болуп калам, өзүмө мындай бир бой көтөрүп калам деп жөө кеткен экен. Ошон үчүн кичпейил болгула, бирөөнүн кешигин жеген дейт, кичпейликтин белгиси бул бир дейт. Эшиктен кирип келгенде дейт, четтен орун тийип калса, ошого капа болбой отурсаң, бул да кичпейликтин белгиси дейт. Бирөөлөр сени мактап атканда, ошого сүйүнбөй, тескерисинче ыңгайсыз болуп, мактаган кишини бир аз жактырбай отурсаң, ошол кичпейликтин белгиси дейт. Эшек минген кишиде кичпейлдик болот дейт, кой баккан кишиде кичпейлдик болот дейт. Кедейлер менен көбүрөөк жүргөн кишилерде кичпейлдик болот дейт. Ошон үчүн байкы студенттер менен көбүрөөк жүрүш керек. Булардын сыртыбай, билем чөнтөңөрдү. Чөнтөңөрдү билем байкуштар. Силердин эң бактылуу күнүңөр кайсы? Мына жерден стипендия алып кеткен күнүңөр. Ошол күнү жал жайып, мына жериңер бияка жетип калат го. Контракт окугандардын көп мактана бербегиле. Акча алганыңарды айтпагыла, анткени контракт окугандар бир аз мытып калат да. Анан анча-мынча тамак алып берип койгула, анча-мынча ким эгерде берсе, анын байлыгы азайбайт. Бир адам дейт, элдин алдында ушундай садага берүү жөнүндө, зекет берүү жөнүндө, кайрымдуулук жөнүндө аябай жакшы бир семинар өттү дейт. Семинардан кийин дейт, бирөөнү чакырып алып сурады дейт. Кана айтып койчу. Сенин колуңда 100 сом бар, ошол 100 сомдун 30 сомун бирөөгө садага кылып бердиң, кайрымдуулук кылып бердиң. Канча сом калат? Канча сом калат? 100дүн 30-ун берип атасыңар, канча калат? 70 деген экен, башка бир коюптур. Дагы бир жолу айтат, дагы 70 дейт, башка бир коет. Бирден санап чыгат 70 дейт, башка бир коет. Дейт, мен баятан бери айттым го дейт. Бирөөгө кайрымдуулук кылсаң, дүнүйөң азайбайт деген мен сага айттым го дейт. Ошондо минимум 100 сом калат экен, болбосо 2 эсе, 5 эсе, 700 эсеге чейин көбөйүп берет экен. Ушул боюнча бир окуяны уксаңар керек. Бир адам бар экен, 30 жылга жетерлик байлык берчи мага деп жараткандан сурайт экен, пайгамбар аркылуу. Анан сурайт экен, өмүрүнүн биринчи бөлүгүндө берейинби, дароо, же кийинки бөлүгүндө деген экен, ойлонуп отуруп, ким бар, ким жок, балким өлүп каламбы, азыр бере берсин деген экен, дароо байлык келе баштаптыр го. Айланан акчасын санап бута албай калыптыр. Малдары көбөйүптүр, үйлөрү көбөйүптүр, унаалары көбөйүптүр, аялдар неме, чыгыл көбөйүптүр да. Казынасы көбөйүптүр, авторитети көбөйүптүр, сыйлагандар көбөйүптүр. Ошого жараша ага деле берет экен, буга деле берет экен, ооругандарга жардам берет экен, жакындары каза болгондорго жардам берет экен, сурап келгендерге берет экен, карызга берет экен, муктаждарын чечип бергенге берет экен, садага, зекет бере бериптир. 30 жыл бат эле өтүп кетет. Ишенип койгула, бат эле өтүп кетет. Бат эле өтүп кетет. 30 жыл бат эле өтүп кетет. Бат эле өтүп кетет. Муну мен кайра-кайра айтып аткан себебим бекер эмес. Ошон үчүн убакыттын кадырын билгиле. 30 жыл өтүп кетет экен, 31 жыл болду, 32 жыл болду. Баягы баладан байлык кетпей коюптур. Дагы деле байып атат экен, байып атат экен. Ага байлык сурап берген пайгамбар Алладан сураса айтат экен. Бул мен бердим, бирок мен бергенди бул дагы берип атат. Эми мен бул берип аткандан кийин буга бербей койгондон уялам. Бере берейинчи деген экен. Керек болсо көбөйтүп берем деп. Ошон үчүн берешен болсоңор, ырыскыңар кенен болот. Ырыскыңар ушунчалык кенен болот. Эми акырын-акырын жыйынтыктай берели. Эми ушул семинардын акысын төлөйсүңөр. Мен бардык жерде айтып келатам, бүгүн кайталайын. Кантип төлөйсүңөр? Азыр атаңарды, апаңарды сагынып атасыңар. Атаңарды, апаңарды көргөндө колунан, бешинесинен, көзүнөн өөп төлөйсүңөр. Ушуну адат кылгыла. Мен азыр эмне үчүн 10:30 дедиңер? Сүйүнүп кеттим, анткени апамдын жанында болдум. Апамдын колунан өөп, кече эртең менен турганда бешинесинен өптүм. Кудай кааласа бүгүн дагы кошо болсом, тамандан өөп. Бул ушунчалык бакыт. Карасаң, ушунчалык сулуу кызды көрсөң дагы, бирөө сулуу кызды көрсөң караба, бул күнөө болот.
бирөөнүн намахрамды караган күнөө болот деген нерсе бар. Кызды бир карап алсаң, бул күнөө эмес. Анткени адам адашып карап алат, шашып карап алат. Бирок экинчи жолу карасаң, бул күнөө. Не себептен дегенде экинчи жолу ниет менен карайсың. Жаман ой менен карашы мүмкүн. Бир тилектер менен карашы мүмкүн, депчи. Иншалла деп. Ошон үчүн экинчи жолу караган күнөө дейт, көзү сакта дейт. Десе бир айтып атпайбы, анда бир караган бойдон көпкө чейин карап турсам болобу деп. Адамдар ушу мыйзам эле бузса деп эле бир тешик таап эле турса ушу. Мен бир эле карап атпайм эле, ушу караган бойдон кайда карап турсам. Бирок ушу карагандык үчүн кийин эс тутуму жоголгон экен. Биз азыр билбей атабыз. Бир адам болгон го мындай окуганда, ушундай окуганда китептин бир бетин жаап койчу экен. Не себептен дегенде, кайсыл жерде окуса дароо жаттап алчу экен да. Эки бет болсо, эки бет жаттап алчу экен, ошо экөөнү бир жаттап албайын деп бир жагын жаап коюп окучу экен. Окуганда эле жат болуп кете беришкен. Эстетип көргүлө, ушундай окусаңар азыр кандай окуйт, проблема болбойт эле такыр. Жалаң беш, баары сенден сурамак. Агайлардан сенден сурамак. Баягыдан эмне дедим билесиң да барбы деп. Баягында айттым эле го, сен эсиңде жокпу, эсиме чыгып калыптыр депчи. Анан ошентип жүрүп, бир күнү келип окуса, бир жолу окуйт, эсинде калбайт, эки жолу окуйт, эсинде калбайт, үчүнчү жолу окуганда эсинде калыптыр. Ал киши үчүн уят, биз үчүн го 3 жолу эгерде окуп эсте калса, Гиннес китебине кирет элек, память аябай жакшы депчи. Аны таң калып эмне балекет болду? Менин памятым мындай эмес эле. Бир балекет болду деп, ал адамдар бирөөнү айыптаган эмес, өзүнөн күнөө издеп атат. Не болду экен десе, устаты келгенде устанан сурап атат. Мен мурда бир окуп жаттайт элем, билесиз, азыр 3 окуп жаттадым. Эмне балекет болду десе, эстечи, кандай күнөө кылдың деп, кайра өзүнөн издеп атат. Аны ойлоп отуруп, бул адамдар атайын күнөө кылган эмес, капысынан күнөө кылган. Анан ойлоп отуруп, анан кийин эстейт экен, окуй депчи. Эки түрү бар, мен экинчи түрүн айтайын. Бир күнөө кылган экен, кандай? Мен ажыга бардым эле, таваф кылып аткан мезгилде Кабаны дейт. Бир аялдын туфлиси жаткан экен. Азыркыча айтканда кызыл туфли го, бут кийим. Ошону карап, ушуну кандай аял кийди болду экен деп ойлонуп эле койдум эле. Ошон үчүн зейним бошоп кетти деген экен. Бизди Кудай эле сактап жүрөт. Атыбызды унутуп калбаганга Кудайга шүгүр. Ошон үчүн жакшы окуйм деген балдар көздү сактагыла. Кудай кааласа силерде да кыз болот. Эжеңер бар, карындашыңар бар, апаңар бар, жеңеңер бар. Аларды бирөөнүн жаман ниет, жаман нафс менен карашын каалайсыңарбы? Кандай кылсаң өзүңө кайтат, жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Кыздар менен сүйлөшкөнүңөрдү мактанасыңар. Мен түкүнчө менен жүрүп атам, мунун башын айлантып атам, экөө менен бир жүрүп атам, бешөө менен бир жүрүп атам. Аял затына кылган кыянаттык бар го, бул сөз башыңа кайтып келет. Ал карызың, ал сенин кызыңа келет, ал сенин эжеңе келиши мүмкүн, аялыңа келиши мүмкүн, жеңең келиши мүмкүн, апаңа келиши мүмкүн. Небереңе келиши мүмкүн. Ошон үчүн аял затына кыянаттык кылбагыла. Бул байкуштар ушунчалык назик, ишеничээк болот. Ошон үчүн кайтып келе турган нерсе, бул бир, экинчиден ким бузукулук кылса, зина кылса, күнөөлөрүнүн жазасы бул дүйнөдө мындай болот экен. Жүзүндөгү сулуулук кетип калат экен, нур кетип калат экен. Экинчиден ырыскысы кемейт экен, кедей болот экен, кедейчиликтин эшигин ачылат экен. Үчүнчүсү ар кандай ооруларга кабылат экен, төртүнчүсү өмүрү кыска болот экен. Ошонун кереги барбы силерге? Бир аял байкуш турмушка чыгат, көпкө чейин төрөбөйт. Элибиз кызык эле эл. Ушу төрөбөсө кетирбеймей жагы бар. Эмне кылсын эми? Ажырашып туруп кетирбейди, кетиргенден кийин ушунчалык акылдуу аял экен, бак эгип туруп, бакты балдарым дей баштаптыр. Кээде чартакта өсөт, кээде кыйшак өсөт, кээде тикенектер өсө баштайт. Ошолордун баардыгын тегиздеп келип, балам дечкен бакка, сага бул кылык жарашпайт деп койчу экен. Бир күнү бир падыша имарат салат дагы, анан үстүнө устун керек болот, бир жакшы түз жыгач тапкыла деп туруп жөнөтөт экен. Бул башка баягы эмес. Анан жигиттери бүт кыдырып таппай ошол аялдын дарагына барса айтат экен, бул менин балам да, баламы кантип бирөөгө берем деп. Анан падышага келип айтса, падыша таң калып, өзү барып, саламатсызбы, бала үчүн эне баарына даяр, бала үчүн эненин мээрими чексиз, сиз балаңызга жакшылык каалайсыз, балаңыздын падышанын кызматында болушун каалайсызбы, мен балаңыздын кызмат кылайын, уруксат бериңиз дептир. Десем, падыша өзү келип калгандан кийин падышага баш ийүү, бул өтө чоң сүннөт, өтө чоң адеп. Ушундай караптыр дагы, бир суранышым бар, ошону аткарсаңыз берейин дептир. Кандай сураныш десе, анча-мынча сагынганда барып көрүп турайын дептир. Макул дептир. Ап келиптир, устун орнотот, арадан бир топ өткөндөн кийин баягы аял сурайт, падышам барып баламды көрүп келсем болобу деп. Келсе баласы турат, алтынга жалатылган ушунчалык сонун жерде карап туруп айтат, балам көрдүңбү де, сенин даражаң кандай бийик. Азыр падышанын үйүндө болгондо дагы акыркы этажында, акыркы кабатында турасың, эң үстүндө турасың. Эгерде мен айткандай болбогондо дейт, мен сени дайыма тарбиялачу элем,
кам көрчү элем, жакшы бол дечи элем, адептүү бол дечи элем, түз бол дечи элем. Эгерде мен айтканды кылбай дейт, чартакта өскөндө кыйшап кеткениңде, азыр сен дейт, нан жапкан адамдын тандырына отун болмоксуң дейт. Өзүңөр тандагыла. Падышанын үйүн кооздоп туруңар келеби? Мамлекетти кооздоп туруңар келеби? Элдин кызматында болуңар келеби? Бат алыңар келеби? Же болбосо ошол отундай отко жагыңар келеби? Азыр чартактаган пайдасыз бутактар өтө көп. Сотка пайдасыз бутак. Ушакташып отурасыңар, пайдасыз бутак. Саясатты сүйлөшүп эмне кыласыңар? Өтө көп сүйлөшүп атабыз саясат. Отуруштар, түнкү клубтар, шеринелер, булардын пайдасы жок. Анан кыздар менен жүргөн, мунун пайдасы жок. Кыздар ушундай калып болот, акчаңды алып, подаркаңды алып, кудай кааласа бир күнү башка бирөөгө тийип кетет. Тийгенден кийин эстебейт, байкуш мен үчүн канча акчасы кетти деп эч качан ойлобойт. Чала болуп туруп, мээси жок, лох деп. Кийинкисин айтат, ким мага сен жүрдүң белесе жок, сен мен көз ачып көргөнүм сенсиң дейт. Анча-мынча аркаман чуркагандар болгон, сволочтор, эшектер деп коет, бүттү. Чындап эшек болосуң. Бирөө сен эшек десе, сен эшексиң, бирок сени эшек деген адам да эшек болот, билип кой. Дейт дагы, анан сүрөттөрүң чыгып калса, бир жолу түштө эле өзүнчө неме кыл, анан мынтип турсам тартып алган экен. Эмне кылайын анан кийин? Бары тур деймби? Түшүнбөгөндөн ошентип койдум эле. Ол өзү мындай болсо аркаңдан жамандап шыбап отуруп, эптеп ар жака батып кетет. Ошон үчүн акчаңы кетирбе, аброюңду кетирбе, убактыңды кетирбе, эң башкысы күнөөгө калба. Кыздар, кокус балдар келип сүйөм, күйөм десе, той качан деп сурагыла, дароо эле сурагыла. Эмки жылы десе, анда эмки жылы тойго бир жума калганда кел, анан ойлонуп көрөбүз дейли. Анан эмки жума десе, макул анда атаңды апаңды жибер. Анан мен сүйлөшүм керек, билишим керек. 10 жыл жүрсөң дагы жигит кемчилдигин көрсөтпөйт. Кыз дагы кемчилдигин көрсөтпөйт, ушуга ишенип койгула. Анткени турмушка чыга элек, азыр сага жете элек. Конечно, мен күйөөмдү сыйлам, урматтайм, күйөө кайшы айтпаш керек дегендерге ишенбегиле. Бу деген сөз, биринчи алчы анан көрсөтөм. Тоюңду гана көрсөтөм, менге гана жаңак чагам деген эле сөз ишенип койгула. Ошон үчүн апасын кара деген сөз бекер эмес, атасын кара деген сөз бекер эмес, тегин кара деген сөз бекер эмес, тарбиятын кара деген сөз бекер эмес. Бирөөнү жамандаган күнү, бирок аял ала турган болсоң, күйөөгө тие турган болсоң, ошол жөнүндө бирөө сенден бир акыл сураса, кемчилдигин ачык эле айтып койгула. Анткени бул, бирок досуңдан кеңеш сураба. Дос деген ушундай нерсе, дос болгону менен көрө албастык болушу мүмкүн. Досум сага бир кызды тааныштырып көрсөтүп коеюнчу дейсиң, ал келет дагы кыз жагып калды, сага айтат, анча жакшы кыз эмес экен дейт. Мен муну көрдүм эле дейт. Бир бала менен жүргөнүн көрдүм эле дейт, көңүлүндө калтырып коет, акырын өзү аракет кыла берет. Доска ишенбегиле, бул бир, же болбосо досум давай үйлөнө бер. Жашай турган сенсиң, биз жардам беребиз, качырышып коебуз дейт. Анын да сенде акылы жок да, туурабы? Эки акылы жок кеңешип алып туруп үйлөнүп алат, ошо менен проблема. Ошон үчүн алымдар менен кеңеш, атаң менен кеңеш, устатың менен кеңеш, бул өтө маанилүү нерсе. Айтайын дегеним, аялдын аброю бийик болду, анткени ал апа, ал карындаш, эже, кыз, ал тайже, ал чоң апа, ал жеңе. Эми суранарым, баргыла да атаңардын, апаңардын колунан өпкүлө, беш нерседен өпкүлө, көзүнөн өпкүлө. Адамдын жүрөгүн алыштын 4 эрежеси бар. Ошуну эстеп калгыла. Биринчи дайыма салам айт. Жаркылап салам айтып кирсең, үйүңдө уруш болбойт. Шайтан кошо кире албайт, үйүңдө дайыма береке болот. Бул бир. Экинчиси, белек бер. Белек берип койсоң, биз аялдарыбыз кээде гүлдөрүбүздү алат да, деп туруп апарып коюп коет. Эмнеге билесиңерби? Анткени туулган күндө бир беребиз, 8 мартта бир беребиз, бүт. 8 март менин туулган күндө аял заты белекти ансыз деле күтөт. Алып келсең порядок вещи. Андан да чоң күтүп аткан, ошон үчүн гүлүн көзүнө көрүнбөй калды. Ошон үчүн бирдеке берсең, без повода бер. Негизи жок бер. Элестетип көр, эшиктен сени жөн эле күтүп атат, күндөгүдөй эле келет деп. Гүл көтөрүп келдиң, байкуш, башка туулган күндөгү 14 февралдагы, 8 марттагы 1000 букет гүлдөн ошол бир гүл кадырдуулап болот. Ушундай бактылуу болуп, кечке чейин болгон капалыктары жуулуп кетип, анча-мынча сага ачууланса ошонун бардыгы бияка кетип калып эле, анан кийин дасторконун жайып, үйпүдү жыйнап эле тамак ашын жайдаңдыр эле алдында туруп калат. Дагы эмне кыла коеюн деп. Ошон үчүн без повод бергенди үйрөнсөңөр, белек берсең, кадимкиде адамдын сага болгон сүйүүсү артат. Керек болсо, Сулайман падыша айткан экен. Сулайман падыша ушунчалык бай болгон, ушунчалык бий болгон, биздин падышалар азыр болгону убактылуу элди башкарат, адамдарды башкарат. Ага жин да баш ийген, куш да баш ийген, учуп жүргөн куш дагы, закымдаган жаныбар да баш ийген, шайтан да баш ийген, адам да баш ийген, кумурска да баш ийген, ар да баш ийген, алардын баарынын тилдерин билген. Анын ушунчалык байлыгы көп болгон. Ошол падыша айтчу экен, мен ушунча байлыгым боло туруп, бирөө жарым келгенде кургол келбесе, белек менен келсе деп тилейм деген экен.
Ошон үчүн белекти көбүрөөк бергиле. Бирок үйлөнгөндөн кийин үйлөнгөнгө чейин эмес. Үчүнчүсү жылуу сөз мактабаш керек, бирок жакшы жактарын айтып коюш керек. Комплимент деп коебуз го. Ушул нерсени айтсаң, адамдын жүрөгү сага ачылат, жүрөгүн бере баштайт. Төртүнчүсү аркасынан тилек кыл, дуа кыл. Кудай ооматын бер, берекесин бер, жакшылыгын арттыр деп. Ошон үчүн бири-бириңердин жүрөктөрүн алгыла. Адамдардын жүрөктөрү бириксин, баштары бириктирсин. Биздин бактыбыз дагы, ооматыбыз дагы, келечегибиз дагы, ырысыбыз дагы мына ошондо. Ошон үчүн атаңардын, апаңардын колунан өпкүлө. Атаңардын, апаңардын колунан өпкүлө. Ушул 2 ай менен жыйынтыктайм. Өткөндө Бишкекте айтып бердим, балким видеодон көргөндөрсүңөр. Атайм бир пунктун айтпай койдум, ошону ушул жерде ачып берейин. Бир адам келип айтат, менин ырыскымда береке болбой атат дейт. Канча аракет кылбайын, канча тырышпайын, күндүр түндүр иштебейин, ырыскымда береке болбой атат дейт. Не кылсам болот дегенде, Азирет Алинин берген жообун караңыз. Ушундай карайт дагы, сен бирөөнүн калемин пайдаланып жазып аткан жоксуңбу дейт. Азыр силер студентсиңер, кээде бирөөнүн калемин аласыңар, ошол бойдон унутуп каласыңар. Дептерин аласыңар, ошол бойдон унутуп каласыңар. Китебин аласыңар, ошол бойдон унутуп каласыңар. Өчүргүчүн аласыңар, ошол бойдон унутуп каласыңар. Сызгычын аласыңар, ошол бойдон унутуп каласыңар. Ошон үчүн береке болбойт. Алдыңбы кайтарып бер. Ийне болсо дагы ийненин көзүндөй нерсе болсо дагы бирөөнүкүн кайтарып бер. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан айтат, мен бирөөнүн калемин колдонбойм, өзүмдүн калем менен жазам дейт. Макул дейт. Экинчиси дейт, сен дейт улуу адамдын алдынан өтүп жол бошотпой, бир сыйлабай койгон учуруң болдубу дейт. Мугалимдерди кээде сыйлабайсыңар, аркасынан гыйбат кыласыңар, жаман сөз сүйлөйсүңөр. Университетти бүтсөм өч алам деп жүргөндөр бар. Байкуш мугалимдин күнөөсү эмне? Сен адам болсун эле деп атат. Болгон эле ошо. Канча акылын берип атат, илимин берип атат, таалимин берип атат, насаатын айтып атат. Ошого карабастан ага тилегениң жамандык, кеге алып өзүңчө эле жүрөгүңдө бир жамандык сактап жүрөсүң. Бул жакшы нерсе эмес. Айтат, мен улууну дайым урматтайм дейт. Үчүнчүсү, ушуну мен айткан жокмун, өздөрү таап алсын деп. Бул жерде айтып коерейин. Үчүнчүсү дейт, сен ата менен ападан мурда дагы бир нерсе. Көрдүңөрбү, мен азыр айтам деп өтө чечкинди айтуу эсиме чыгып кете жаздап, бирок эстедим кайра. Үчүнчүсү, багымдаттан кийин уктабайсыңбы дейт. Азыркы багымдаттан кийин уктабайсың, анткени 7:50 багымдат болсо, 7:20 багымдат болсо, дароо эле окууга чыгыш керек. Азыр күн кыска, түн узун. Кудай кааласа жакында жаз келет, жай келет. Күндөн чыккан көрбөгөндөр канча? Сен күндү тосуп ал, күн сени тосуп албасын. Адамдын эң ырыскысы көп түшкөн, эң береке көп түшкөн учур күн чыкканга чейинки учур. Ошол учурда уктабагыла, бул бекер нерсе эмес. Байкасаң, ал учурда уктап эле жыргатпайсың. Кокус уктап калсаң, башың ооруп, кечке кызылат болуп жүрөсүң. Эң берекелүү учур ошол. Айтматовдун баласы айтат, атам дейт, эртең менен турат эле дейт, күн чыкканга чейин иштейт болчу, ошон үчүн берекелүү болот. Күн чыккандан баштап иш башталат, бирөө телефон чала баштайт, бир чакыруулар пайда болот. Ошон үчүн күн чыкканга чейин иштейт эле дейт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн күн чыкканга чейин окугула, спорт менен маштык кыла. Спорт бул минимум программасы. Мен эртең менен ибадатты да кылдым. Бул жерге эле ибадат кылып кеттим. Спортумду да кылдым. Бирок спорт кылып атканда, ката кылып атканда 9 ката бар, 10-чусу болгону 1 мүнөттөн бүтмөк. Апам майнек ташты дагы апам. Деме, балам, тамак пышты деди эле. Каратедегидей, ос дедим дагы чуркаган бойдон кирдим. Апа, 1 мүнөттөн кийин десем болот эле. Бирок эки максат. Биринчиден, апанын айтканын дароо кылыш керек. Бул бир. Экинчиден, эртең мененки тамакка чакырылганда анан барам деп айтпаш керек. Дароо келиш керек. Бул ырыскы. Үчүнчүсү, апамдын жүрөгү. Айтары менен баласы макул болуп чуркап келип атса, кандай сүйүнбөйт. Болбосо, напсим айтып атат, 1 мүнөт калды, бүтүрүп коюп кетпейсиңби деп. Каратеде ката деген нерсе бар. Ошону кайталап атканмын. Ошон үчүн анан айтып атат, сен ушул нерсени кылбайсыңбы, багымдаткачтан кийин уктабайсыңбы деле, жок, уктабайм. Эң негизги иштерим ошондо кылам дейт. Анда дейт, 4 нерсе калып атат. Атаң менен апаңа дуа кылбайт экенсиң деп атат. Ата менен апа силерге дайыма дуа кылат, бизге дайыма дуа кылат. Ден соолук үчүн, өмүр үчүн, ырыскы үчүн, келечек үчүн, бакыт үчүн дайыма дуа кылат. Бирок биз аларга дуа кылбайбыз. Тирүүсүндө деле дуа кыла бергиле. Апамдын ден соолугун чың кыл, маанайын жарык кыл, көңүлүң көтөр, ибадаттарын көбөйт, өмүрүнүн эң жакшы бөлүгү мындан кийин болсун. Биздин жакшылыгыбызды көрсүн, көңүлү көтөрүлсүн, сыймыктансın. Алла таала апам кылык мүнөзүндө жакшы кыл, берекелүү кыл, сый-урмат көрсүн деп тилек кыла бергиле. Өлгөндөн кийин күнөөлөрүн соопко айландыр деп тилек кылгыла. Биз көп учурда сыйлабайбыз, анткени ата менен апанын өзүн эмес, алардын калтырар мурасына кызыккандар аябай көп. Ошон үчүн сыйлайт, урматтайт. Бир адам ибадатка берилип кетип, дүйнөсүн балдарына көз тирүүсүндө эле бөлүп берип койгон экен. Муну сен ал, муну сен ал, муну сен ал деп бүт дүйнөсүн берип коюп, анан кийин акырын күнүгө бирден баласына гана барат экен.
А дегенде сыйлап жүрөт дейт. Улам барган сайын келиндер жаман көрө баштады дейт. Күйөө балдар жаман көрө баштады дейт. Анан балдар да сүйлөшкүсү келбей баштады дейт. Сеникине барса, деп уруша баштады дейт. Ошондо акылдуу кичикен бир баласына барып айтыптыр. Балам, тиги бактын түбүндө бир чоң чанач бар. Ошол чаначта сага бир мурас байлык калтырып койдум. Мен өлгөндөн кийин казасың деген экен. Дептир. Бала деген билесиңби, бар эле аялына айтат. Экинчисине дагы барып айтат, бирок тиги айтпа дейт. Үчүнчүсүнө барып айтат, эч кимге айтпа дейт. Ар бир баласына айтат. Ошондон баштап кайра атасына болгон сүйүүсү күчөйт. Келиндери кайрадан тосуп алып, биздикине келиңиз атаке, биздикине келиңиз деп тамактар жасап берип, билектерди алып берип, көңүлүн көтөрүп, батасын алып, батаңызды берип коюңуз деп, жумшак төшөктөрдү салып берип, көздүн карап калыптыр. Анткени тиякта байлык бар да. Анан атасы өлөт, жерге берет, бергенден кийин акырын бир баласы ушинтип барып туруп, казайын деп атса, эки бир тууган ошол жерде турат дейт. Аларга да айтып койгон да. Анан сураша келсе, үчөөнө тең айткан, каза деген, казса чанаш чыгат экен. Чанаштын ичинен бир таш чыгат экен, капкара. Таштын жанында дейт, бир кат турат дейт. Ошо катты ачып окуса, ким көзү тирүү кезинде балдарына байлыгын бөлүп берип койсо, башына мына ушул таш менен койгула деген экен. Ошон үчүн биз ата менен апаны сыйлабай, кээде байлыгын сыйлайбыз, кээде таасирин сыйлайбыз. Сыйлап калгыла. Сыйлап калгыла. Мен ажыга барганда молдокелер айткан. Кабаны карап эле отурсаң сооп келе берет, ал чындык экен. Куран китебин окуй албасаң да ачып карап отура берсең сооп келе берет деп. Анан аалымды карап отурсаң сооп келет дейт. Ага эжекелерди сыйлагыла, профессорлорду сыйлагыла, алар да аалымдар. Анан дейт, атаң менен апаңды карап отура берсең сооп келет дейт. Чындап эле бир сулуу кызды карасаң, капысынан карасаң, мындай, капысынан карап калсаң, бир жарк этти, андан ары сулуу көрүнбөйт аны. Жакшылап карап отурсаң кемчилдиги чыга баштайт. Байкадыңар беле? Кемчилдиги жок адам жок. Эң сулуу адам дейт, Юсуп пайгамбар болгон дейт. Андан дагы биздин Хаба энебиз аябай сулуу болгон экен. Адам атабыз кандай бактылуу, Анан биздин пайгамбарыбыз абдан сулуу болгон экен. Бирок атаң менен апаңды мынтип карап отурсаң, байкасаң, сулуулук улам ачыла берет. Сулуулук улам ачыла берет. Мурда көрбөгөн сулуулугу чыга берет, ушунчалык нурдана берет. Атаң менен апаңды карап отурсаң, сулуулук улам чыга берет. Ошол ушунчалык сооп. Бирок ата менен апаны карап отуруп бакса дайыма эле боло бербейт. Мен көп айтам, атам ушунчалык сагынам. Атам арнаган бир ырым дагы бар. Аның туура, амынабың натура. Акылың ок алдырбагын ачууга, деп жакшымды жаманыңды бетиме, атам гана айтчу болчу батына. Бетке айтылган сөзгө арданып камыгып, кээде калчум иштен сызып таарынып, аттиң арман кайдан билдим ошондо, ал күндөрдү каларымды сагынып. Ааламда азыр аскар тоо мизгим жок, ак карамды айтып турчу күзгүм жок. Тулпар минсем туура багыт көрсөтчү, колумдагы берекелүү тизгин жок. Айтып бүткүс арман болгон аягы. Түгөнбөгөн казынам жок баягы, бар адамдар кандай гана бактылуу, бата берип алаканын жаяр. Жүрөгүмө үйүлгөн муң сыйылбайт. Көңүлүм суз санам иштем куюндайт. Аламга карк болсом да атам жок. Дүйнөң эми мага түгөл туюлбайт. Тоба кылдым, мен жакамды кармайын. Жаманды айтып, жаамды жамбайын. Жараткандын ошол болсо чечкени. Тапмак элем, айламалдын кандайын. Калгандардын рызкысы көл болсун. Ыкыбалы ала тоого тең болсун. Атыңды айтып, бата кылып жүргөнгө, кемибес кенч, кагылайын эл болсун. Атыңды айтып, бата кылып жүргөнгө, кемибес кенч, кагылайын эл болсун. Жыйынтыктап айтарым, ушунчалык жакшы адам болгула, силерди ар бир чөйрө күтсүн. Силер барган жер майрам болсун. Өзүнчө эле кашкабак түйгөндөр толтура, мынтип кетип атып, шыңгыраса мындай кылып алып, алло, кое турчу дегендерчи. Үйүңө барасың, киресиң, эмне алып айтасың? Китеп окудуңбу, сабак окудуңбу? Балаң менен киргенде сабак окудуң деп айтпа. Ошондон улам азыр балдардын эң жаман көргөнү сабак. Эштен киресиң, сабак окудуңбу дегенде, жалаңгыч көрдүңбү дегенде угуп каласыз балдар. Балаң менен ойно, бетинен сүй, аялыңа комплимент айт, жаркылы, үйгө барсаң майрам болсун, ишке барсаң майрам болсун, классыңа барсаң майрам болсун.
Кайсыл жерге барба адамдар сени майрам, жыргап күтүп алсын. Бир өмүр бар, ошонун көпчүлүгүн өзү эле проблема менен жок кылабыз да, кашкабакты түйүп алып, андан кемчилдик издеп, мындан кемчилдик издеп, өзүңү важный сезип, сен өзүңү канчалык важный сезсең, канчалык өзүңдү кыйын сезсең, ошончолук бирөөнүн көзүндө аброюң төмөндөй берет. Ушинткендерди карап, кыйын экен дебесиңер да, өзүнчө эле карасаң анан, карасаң бая келет, карасаң неме, лом жутуп алган деп барсаңар туурабы? Шлянга келет депчи, жираф келет деп. Пил келет деп аркасынан сөз кылып. Ошон үчүн кичпейил болгула. Канчалык кичпейил болсоң, ошончолук сен барган жер майрам болсун. Арыны карагыла, жараткан аян бергендей, жакында бир жаныбарга, бир канаттууга мен тумшугуна бал берем. Ал бал адамзатка шифа болот деген экен, бүркүт мактанып тур. Мен канаттуулардын кыйынымын мага берет деп. Анан дагы ким мактанган? Шумкар мактанган, кыргый мактанган. Бир гана ар айткан экен, мен бир ызылдап араң жүрсөм, араң учсам, өзүмдүн даражам кичинекей эле, Алла Тааланын эч кандай даражам жок, мага бермек беле деген кичипейилдиги үчүн балды арга берген экен. Ошон үчүн кичипейил эле болгула, сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман. Ушундай жерде эч качан уруш болбойт. Өзгөчө жакшы турмуш курасыңар жакында. Турмушка баратканда мен эркин болгондо болочок аялдардан, болочок келиндерден, болочок күйөөлөрдөн экзамен алат болчумун. Кол кармашып бактын түбүндө туруп, алтыным карлыгашың канатындай кашың бар, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай, өзүң жанардай, жүзүң панардай, мага тийбесең өлүп калам деп үйлөнүп алып атасыңар. Тийбей эле койгула, өлүп калам десе. Ансы деле өлөт 60 жылдан кийин болсо деле. Ошон үчүн барган жериңер майрам болсун. Адамдардын көңүлүн көтөргүлө, маанайын чөгөрбөгүлө. Колуңардан, бутуңардан, тилиңерден пайда жетсин, зыян жетпесин. Аркадан жакшы сүйлөгүлө, ал колдон келбеси жок дегенде жаман сүйлөбөгүлө. Адамдарды бириктиргиле, жараштыргыла, ал колдон келбеси жок дегенде бөлбөгүлө, жарбагыла. Тилди абайлагыла. Тил деген ушундай нерсе, бир сөз менен тозоктун түбүнө чыгып кетиши мүмкүн, бир сөз менен даражаң көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Эң акыркы хикая ушул болсун, силерге айтып эле жүргөн хикая. Анткени үй бүлөдө бакыт болсо, карагыла, азыр бул жерде канчалык жакшы окуба, канчалык ийгиликке жетпе. Барсаң, атаң менен апаң урушуп атса, бардыгын өлүп калат. Байкадыңар беле? Ошон үчүн үй бүлөдөгү ынтымак ийгиликтин башаты. Бекеринен орусчада айтпайт го, ячейка общества и семья депчи. Бир үй бүлө дайым урушат экен. Муну силер билесиңер, бирок кайталоо бул окуун энеси деп коет, туурабы? Тажиктен такрарды үйрөн дейт. Өзбектен сабырды үйрөн дейт, кыргыздан ыкласты үйрөн деп коет. Такрар деген кайталоо деген сөз. Анан бир үй бүлө эч качан урушпайт, бир үй бүлө дайым уруша берет экен. Анан аял жөнөтөт экен. Алар урушпайт, биз дайым урушабыз. Барып билип келчи. Десе ал барат дагы тигилердин үйүндө чай ичип отурат. Чай ичип отурса, аңдып отурат да. Бир убакта аялы $5000 кымбат вазаны алып келиптир дагы столдун четине коюп коюптур. Коюп койгон экен. Бир убакта телефон шыңгырады, аял киши эркек бар жерде отурбайт. Адептиккен ар жакка кирип кетиптир. Бир убакта телефон шыңгыраса, вазанын жанында экен, күйөөсү чуркап барып, чыканагы тийип кетип, $5000 ваза жерге түшүп сынып калып атат. Элестетип көргүлө, $5000 ваза, 5000 сом эмес. Анан адам бирөөнүн кээде жамандыгын көрсө сүйүнөт, Кудай жылгап азыр эки урушат, тытышат, ошону мен аялыма айтып барам деп соткасын камдап калыптыр. Эстиче тартып деле алайын деп. Анан эшиктен аял ушундай чуркап келиптир дагы. Келесого окшоп ушул жерге койгонумду карасаң дептир. Деген экен, көзү жокко окшоп менин сүзүп алганымды карасаң дейтимиш күйөөсү. Десе сенде күнөө жок. Мен келесем жерге коюп атам. Наргарак койсом болот эле, бул жака койсом болот десе, жок, сен жакшы эле койгонсуң. Мен көзү жокко окшоп байкабай, парасаты жоктук кылып атам десе, жок, сенде эмес, менде күнөө. Сенде эмес, менде күнөө деп отуруп, бир малда караса экөө көздөрүндө сүйүлөр жанып калыптыр эт бирине бири. Ушундай болчу. Анан макул деп чыгып кетиптир. Келсе аялы деп сурайтмыш аялычы. Неге алар урушпайт экен? Биз урушат экенбиз десе, бирлесири бар экен дейт экен. Кандай десе, алардын үйүндө бардыгы күнөөлүү экен, биздин үйдө бир да күнөөлүү адам жок деген экен. Ошон үчүн сен жакшы, мен жаман деп койду, маселе бүттү. Сен буудай, мен саман де, маселе бүттү. Ансыз деле билет ким буудай, ким саман экенин. Ким жеңилсе ошол жеңет. Үй бүлөдө ошол. Ошон үчүн аялдарды сыйлайлы, урматтайлы, сүйөлү. Келечегибиз кең болсун. Азыр биздин жаштар насаатка маани бере баштады, сөзгө маани бере баштады, илимге маани бере баштады, китепке маани бере баштады. Кудай кааласа, кере басып бойлорду, алыс таштап бойлорду сыймык менен жүрөлү. Анткени Кыргызстандын жаштары, демек, Азиянын арыстаны ойгонду.
Досту жакшы тандагыла. Дос да кээде сени сатып кетет. Дос да кээде сырыңды бирөөгө айтып коет. Дос да кээде сага кыянат кылышы мүмкүн. Бирок китеп андай чыккынчылык кылбайт. Өзгөчө жигиттер көбүрөөк китеп окугула. Анткени китеп бул сөз байлык. Сөз байлыгың жакшы болсо аялды оңойлой башкарасың. Сыр айтпа бул бир, экинчи такыба бол. Эгерде сен жаратканга баш ийбесең, бузулсаң, аялың сага баш ийбей калат. Эшегиң менен мышыгың да баш ийбей калат. Аялды башкарыштын жолу кабак кашты түйүш эмес, муштукту түйүш эмес, камчыны көрсөтүш эмес, кыйкыр өкүр бакырыш эмес. Таза жүр, түз жүр, жаратканга баш ий, такыба бол, таза бол. Аял киши сенден сүрөйт коркот. Бир аз кыйшыңдадыңбы, кыйшайдыңбы, өлдүң дей бир. Аял сага баш ийбей калат, балаң да баш ийбей калат. Ошон үчүн такыба болгула. Анан китепти көрүп окугула, анткени аял заттын кулагын тойгузуш оңой нерсе эмес. Алтыным дей берсең бир күн айтат, башка комплиментиң жокпу, башка сөз таппайсың дейт. Ошондо ушундай карадагы замат сайын оюм сага сабалап, тагдыр түсүн көрөм сенден күзгүдөй, үмүт черкин кеч күздөгү карагат, сабынан тургандан үзүлбөй деп коюп чыгып кетип кал. Эштен киргенче мен сени сүйгөн жокмун көзүң үчүн, күлгөндө жазгы гүлдөй жайнап кеткен дегендерди айтсаң, аялың деле ыраазы болот. Бирок китеп окубасаң каяктан билесиң буларды? Ошон үчүн эң тапкан сөзүң ушул чопа, алтышка бүттү, башка сөзүң жок. Жан деп атасың, көчөдө ал деле жан, бул деле жан. Сен аялыңа башка эч ким айтпаган бир комплимент атып коюп ал. Менин аялым бар, бирок аны айтпайм эч кимге. Элестетип көр, сен жан деп атасың, аякта бирөө деле жан, а бул тарпы кеткен сөздөр деп коет. Талкаланып бүткөн, клише сөздөр. Сен ушунчалык оригиналдуу бол. Адам тарткан нерсе оригиналдуулук. Ошон үчүн китеп менен дос бололу, илим менен дос бололу. Гарвард эмне? 4 баштуу 7 бутулар окуп атабы. Биз деле адамдар Ошму Гарвардтан куда калса өтөт. Мен үчүн Ошму Гарвардтан дагы, Сорбоннадан дагы, Кембриджден дагы. Ошту менен Ку да ошондой. Оштун университеттери алардын бардыгынан жакшы. Бизде аларда жок нерселер бар. Адеп бар, топук бар, ыйман бар, балким аларда деле бар, бирок бизде дагы көбүрөөк. Тарбия бар, сый-урмат бар, кичпейилик бар бол Кыргызстан. Ошон үчүн Азиянын арыстаны ойгонду. Эмне үчүн арыстан? Өткөндө туруп жолдоштордун, бир туугандардын бир жыйынына барсам, биз дейт, куртпуз дейт, бөрүбүз, карышкырбыз дейт. Анан мен бир деген айткым келди. Убагында намыздан аталем. Эмне үчүн Корея Азиян жолборсу, эмне үчүн Малайзия, Сингапур Азиян жолборсу, Таиланд Азиян жолборсу, биз Азиян жолборсу болгон жокпуз деп көп кардан аталем. Бирок кийин сүйүнүп калдым. Анткени Токойдогу жаныбарлардын падышасы жолборсу эмес экен, карышкыр эмес экен, арыстан экен. Ошон үчүн кыргызымдын улуу дастаны, кыргызымдын ачык болсун асманы, мен оомат, дөөлөт, ийгиликтен элиме каалабаймын башканы. Түрктөр балким Азиянын карышкыры, Корея менен Сингапур Азиянын жолборсу, а бирок Кыргызстан Азиянын арстаны. Ушо окшогон жигиттер, ушо окшогон кыздар, ушо окшогон балдар, жаштар Кыргызстандын камын жеп атат. Бирок көрө албастар ар нерсе деп атат. Бирөөлөрү пайдалуу, бирөөлөрү пайдасыз кеп атат. Америка, Россия, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай, Япония жол бошоткула. Кыргызстан келе атат. Кыргызстан келе атат. Кыргыз Республикасынын маданият бааланмачылык туризм министринин орунбасары Мыйчыбек Кадырбек агайыбыз. Албетте агай, бул ыраазычылыктар сиз үчүн. Рахмат ардактуу семинарыбыздын катышуучулары. Мисалы мен 4 жыл, 5 жылдан кийин менин досторум ушул жердеги 4-5 жылдан кийин окууну бүтөбүз. Ошондон кийин бизде эки вариант бар. Биринчиси бул 10 000, 15 000 айлык алып, бирок өзүңдүн мекениңде иштөө. Экинчиси 1000-2000 евро алып, чет өлкөдө иштөө. Бирок биринчи вариантта өзүңдүн элиңе, жериңе кызмат кыласың. А экинчиси бөтөн элге, бөтөн жерге кызмат кыласың. Ошол сыяктуу мекениңерди таштабагыла деген максатта бир-эки сүйлөм айта кетсеңиз. Рахмат. Мен бир алгачкы семинарлардын бирөө гана деген ат менен кылган болчумун Бишкекте. Ошол видеого түшүп азыркыга чейин көргөндөр бар. Максатым ушул болгондо, дүйнөдө бир гана Сулайман тоо бар, бир гана Айгүл тоо бар, бир гана Сүккөл бар, бир гана Бурана бар.
бир гана Сафет Булан бар, бир гана Бишкек бар. Адамдын жүрөгү бирөө, тили бирөө, башы бирөө, адамдын жаны бирөө, адамдын мекени бирөө. Кытайга балким проблема эмес, Индияга проблема эмес, анткени алардын калкы миллиард. Каяка барсың, жокко барсың, бирок биздин эл анчейин көп эле эмес. Ошол эле мезгилде жер ушунчалык кооз. Эми ниет өтө маанилүү. Эки нерсе менен ар кандай максат ишке ашат. Биринчиси ниет, экинчиси амал аракет. Чет өлкөгө барсаңар дагы силер тапкан кирешеден Кыргызстан пайда көрсүн. Эми биз азыр байкош балдарын жөнөткөндөрүн той топур эле кетирип атабыз. Илимге, билимге инвестиция кылсадан жакшы болот эле. Анан экинчиси дагы бир нерсе бар да, канча бут кирсе ошончо бут кирет. Өлкөдөн адам кетпесин, адам келсин. Биздин максат ушундай болуш керек. 2000 доллар, 2000 евро издеп Европага, Америкага, чыгышка, батышка кетпестен башка өлкөлөрдөн адамдар 2000 евро издеп бизге келе тургандай деңгээлге жетиш керек. Анткени бул колдон келе турган нерсе, анткени алардын айттым го 7 башы, 5 колу жок да биздегидей эле. Бул бир, экинчиден чет өлкөгө кеткендердин жакшы жагы ушул болот да, азырынча Кыргызстанга алардан жардам келип атат, байкап атасыңар. Канча миллиарддаган акча келип атат. Кыска мөөнөттө миграция жакшы нерсе, бирок узак мөөнөттө биз элди жоготобуз. Кыргызстандын өзүндө жүрүп, возьми десе возьмила дегендер көбөйүп кетти, байкадыңбы? Орусча жакшы билбейт, бирок орусча сүйлөп коюш керек. Орусча сүйлөө бул цивилизациянын белгиси, кыйындыктын белгиси, өскөндүктүн белгиси катары билинет. Кыргызстанда жүрүп өзүбүздүн тилди, маданиятты жээрип атабыз. Ал жака барып жайгашып калса, Германияда жүргөн кыргыздын баласы кантип кыргыз болот? Гутен так, их лебедих деп эле эртең көрсөгөнү. Азыркыларга балким мекенин унутпайт, ата энесин сагынат, тарыхын сагынат, маданиятты сагынат, бирок алар ошол жерде калып калат. Предки приехали из Кыргызстана, я не хочу обратно вернуться, деп койду, ошо менен тилди унутат, маданиятты унутат. Адамды жок кылыш үчүн, элди жок кылыш үчүн кырып коюп кереги жок. Болгону маданиятын, тилин унуткан, болду, ошо менен эл жок болуп кетет. Ошон үчүн ушул Кыргызстанда гана бактылуу боло алабыз. Мен чет өлкөдө жүргөндө качан Кыргызстанга барам деп сагынган күндөрүм болгон. Анткени эртең менен турсаң Кыргыздын радиосу, койсоң Кыргыздын телеканалы, ага элечектен апалар, калпакчан аталар, өзүңдүн элиңди, жериңди кой баскан, уйлар баскан көчөлөрдүн абдан сагынасың. Ошон үчүн мекенди сыйлагыла, урматтагыла. Мекен деген бул тоо таштын сүрөтү эмес, мекен деген адам. Силер өссөңөр, силер жетилсеңер, окусаңар, алга умтулсаңар, силердин өнүккөнүңөр мекендин өнүккөнү. 25 жылдан Кыргызстан кандай болот десе, мен ушуларды көрсөтүп айтат элем. Сен кандай болсоң, Кыргызстан да ошондой болот деп. Бар бол мекеним. Рахмат агай. Бизге убакыттын Бирден гана суроо болсо, немелер калды. убакыттын таңсыздыгына байланыштуу дагы 3 гана адамга уруксат берсек, Анткени бул жакта бирөө биринчи болуп бериптир жазуу түрүндө. Сиз дейт агай дейт, айткансыз дейт да, баягы бир максат койсоңор дейт. Ошол максатты убактысы менен кошо койгула деп. Японияга баргансыз. Японияны убактысы менен кошо койдуңуз беле деп сураптыр да. Ушул числодо деп максат койдуңуз беле депчи. Жана да так ошол числодо бардыңызбы деп. Мен Японияга барам деп 1986-87 жылдар максат койгон экем. Ошол китебимде бар. Япон кереметтин несир деген китебимде бар. Кой кайтарып чыгып, анан өзүнчө ойной бересиң. Байкасаң, ошол мезгилде бала мезгилдеги фантазия. Жалгыз койлор, анан сен. Не кыласың? А дегенде койду аяк айдайсың, ат койгуласың. Айбек, бияка тур деп бир кочкорго ат коесуң. Гүлнура бияка деп бир сулурагын ошентип койгуласың да, туурабы? Анан итти жөнөтөсүң, өзүнчө падыша болуп, анан кийин мен падышамын, бияка келгиле. Хай, мен генералмын деп анан доңгорлорду ичке тебе баштайсың, мен Брюслимин деп. Ошондой күндөр болду беле? Кулунчактарды ичке кооп, теп, анан бир убакта эле ошондо Фудзиямада кадыр түндө окудум эле. Мен Фудзияма тоосундамын деп Ташкулата баштаганмын. Ошондо ойлоп көрсөм 1987 жылдар болчу. Арадан 22 жыл өткөндөн кийин оюм барган Фудзиямага менин боюм барды. Ошон үчүн тилек кылып кое бергиле. Албетте срогун койгонмун, кантип ушул жылы Японияга окууга тапшырам деп. Программа бар болчу, программа августта башталат эле. Срогу болгондугу үчүн, даярдангандыгым үчүн, аракет кылгандыгым үчүн кеткем. Бирок бир гана нерсе, бул жерде физмат дагы деле жердеби? Мен физика, математиканы аябай жаман көрөт элем. Бирок дайыма 5 алат элем. Кантип билесиңерби? Биздин эжекенин тапшырмасы мындай болчу. Мектепте китебиңер мындай беле кара. 1ден 10га чейин ким биринчи чыгарып келсе 5 коем дегендей болчу беле? Бизде ушундай эле эжеке 1ден 10га чейин ким, анан 11ден 20га чейин ким биринчи чыгарып келсе, 21ден 30га чейин ким биринчи чыгарып келсе дейт эле. 1ден 20га чейин башкалар 5 алат эле, 20дан баштап мен 5 алат элем. Эмнеге билесиңерби? Анткени 1ден баштасам шансым жок болчу. Математиканы жакшы билгендер көп болчу. Мен дароо 21ден баштайт элем.
Тигилер 20-га чейин талашып өлгүчөп тирилишекти. 20-дан баштап мен 5 алып койдум эле, ошо менен 5 алып бүткөнмүн. Бирок жаман көрөт элем, ошон үчүн юрфакка тапшырганмын. Азыр юрфакка деле математика өтө турбайсыңарбы? Анан Японияга тапшырарда, математикадан кутулдум деп жүрсөм, Японияга тапшырарда математикадан экзамен тапшырып калдым. Бул жерде Жолдошев Абдимамат деген мугалим иштеп кеткен. Эстегендер бар, ой көрүлөчү. Ошол досума бардым, ал дүйнөлүк олимпиадага барган математикадан. Анан отургузуп алып мага түшүндүрө баштады. Тангес, котангес, тамырдан чыгарасың, бул жакта мындай косинус, синус дегендерди башыма уруп кетти. Кетенчи десем, жок отур деп туруп, жадатып атып, 2 формуланы үйрөттү. Ошол 2 формула менен 5 тапшырма тең чыгарып койдум, мага баары бир. Анан кийин түшүнгөн жокмун, япондор мени эмнеге окуу өткөрдү, ошондой чыгарсам. Көрсө япондор менин фантазиямды сыйлаптыр. Айланайын, 2 формула менен 5ти чыгарса, ушундан бирдеме чыгат, алып келгиле деген. Ошон үчүн максатты койгонмун, аракетти кылганмын, ошон үчүн барганмын. Рахмат. Бул жерде бир сурамыз бар. Асылбек Магаев мындай дейт. Иман фондунун ыктыярчысы дейт. Кыздар балдар менен сүйлөшкөндө дагы кененирээк убакыт бөлө аласызбы деген суроо келди. Муну окуңуздар деп аябай сурап калган үчүн окуп койдум. Рахмат, мен азыр Иман фондунан кеткенмин. Азыр маданият тармагында иштеп атам. Иман фондунда ушул жерде иштеп кеткен Самаган Мырза Ибраимов деген агай иштейт. Ошол агай менен иштеше бериңиздер. Кыргызда бир сөз бар, чыккан кыз чийден тышкары деген. Анан чыгып алып дагы деле Иман фондунун волонтерлор менен сүйлөшүп жүрсөм, Самаган ойлошу мүмкүн. Бул эмне балекет болгон Нур жигитке депчи. Бул туурада болбой калат. Бирок ансыз деле сүйлөшүп кетмекмин. Бирок убакыттын баардыгы эсептелген, ар бир секунд минутка чейин. Эртеге Кызылкыяга барам, андан кийин Алайга барам. Анан учуп кетип дагы 15 февралда дагы бир иш-чарага чакырып атат. Айтор ар бир саатым эсептелген. Ошого мен кечирим сурайм, эгерде өзгөчө көңүл болбасам. Кудай баңгарды айсын, чоң рахмат. Эки суроо калды. Аралымыз агай жигиттерге, айымдарга кийимдин маданияты тууралуу бир аз айта кетсеңиз дейт. Кийинүү маданияты. Жарашыктуу кийин, жагымдуу кийин, таза кийин. Анткени тазалык адамга жагат. Мен кыздарды эмнеге таза жүргүлө дейм? Кыздын намысы элдин намысы. Айтматовдай баланы таза гана аялдар тарбиялаган. Исхак Разаковдун апасына гарантия берем, өтө такып аял болгон. Жөнөкөй аял мындай баланы төрөмөк эмес, тарбияламак эмес. Семейтек төрөш үчүн канекей бол, сейтекти төрөш үчүн айчүрөк бол. Ошон үчүн бул өтө маанилүү нерсе тазалык. Мен өткөндө Кудай Таала бир пикирди берди, ойду берди. Бул ойдун пикирдин. Мен айткандардын көпчүлүгү алымдардын сөздөрүндө бар, бирок ушул ойду пикирди жараткан мен өзүмө берди. Кыздарым таза жүргүлө. Байкасаңар, булганч нерсеге ары конбойт, чымын конот. Чымын тандап келип бул жерде бал турат, гүл турат, жагымдуу атыр турат, ага конбойт. Балчыкка конот, чалчыкка конот, кыкка конот, заңга конот, мусорго конот. Чымынын табияты ошол. Балары консун десе, бал жыттанган гүл бул бир. Экинчиси, карга менен кузгун тарп бар жерге конот, өлүмтүк бар жерге конот, булганч жерге конот. Бирок бүркүттөр, барчындар эч ким чыкпаган, эч кимдин колу жетпеген бийиктеги таза жерлерге конот. Ошон үчүн көрүнгөндүн колу жетпеген намысыңар болсун, көрүнгөндөр кучактабаган белиңер болсун, көрүнгөндөр өппөгөн бетиңер болсун, көрүнгөндөр калмабаган колуңар болсун. Кыздын намысы, элдин намысы. Аялзарда кандай болсо улутта ошондой болот. Кийингенде кыз кыздай кийинсин, бала баладай кийинсин. Болбосо барып феминалга жетип калат. Феминалды көрдүңөр го өткөндө. Бул уят деген ушундай нерсе. Аял үндүү эркектин дейт. Кубаты жок, эркек үндүү аялдын уяты жок дейт. Аял эркекке окшой баштаганда, эркек аялга окшой баштаганда бул кыяматтын белгиси. Азыр эми кыздарга окшогон балдар да көбөйүп калды. Чачтарын узун коюп, боеп, каштарын терип, ушинткендер күжүмпөлөрдүн зыяны бизге тийип атат. БТСтердин зыяны бизге тийип атат. Менин карындашым бир сөз жагат да. Көпбөрүн ойногон Манас Ниязовдарды карасаңар, айланайыны кетип атып, ат тебелеп кетип атат, кайра туруп алып, мынтип коюп, атка минип алып туруп, дагы деле кармашып атат го. Ошого карабай, кичине бутуна бут тийип кетсе, тоголонуп барып, жатып алып, бирөөгө сары карточка алдырган Роналдо менен Мессини күмөр кыласыңар. Кыргыздын жигиттерине жетпейт. Ат тебелеп кетсе, кайра туруп алып, талашып, ушунчалык дух. А тигилерге кичине бут тийип кетсе, жыгылып алып, тиги сарыны көтөрмөй жан турбай коет го. Бүрүшүп, шүрүшүп, турганда да кыйлага чейин, өлгөн экен десең эле бир балда карасаң, гол киргизип аткан болот. Ошон үчүн кыргыздын жигиттерине жетпейт. Жигитте кийингеле кыздарым,
мындай кененирээк эле кийингиле. Анткени азыр фигураны көрсөтүп атасыңар. Канча көздөр, ошол көздөрдүн зыяны тиет. Ишенбесеңер, эң сулуу ырчыларды карагыла, бара-бара бат эле өңүнөн кетип калат. Эмне үчүн таттуу эжекебиз бат эле өтүп кетти? Көздөн сактасын. Адамдар сулуулугун жашырып жүрөт. Мен аялым менен көчөдө жүргөндөн тартынам. Анткени кээ бирлери бар, балдарын сүрөттөрүн коюп коет, аялым кучактап түшкөн сүрөттөрүн коюп коет, менин алтыным, берекем, сүйгөнүм, менин бактыларым деп. Канча адамдар бар байкуштар турмушка чыга албай жүргөн. Үйлөнө албай жүргөндөр канча көп себептер менен. Үйлөнсө да баласы жоктор канча, ошолордун шагын сындырып, ошолордун назарын сындырып, ошолордун көзүн тийгизип эмне кыласыңар? Фигураңарды көрсөтө бербегиле, кенен кесири кийинген жакшы болот кыз кишиге. Сырттан ичи көрүнбөй турган кийим кийинген жакшы болот. Эркектер болсо мындай скромный, бирок таза, анан жагымдуу кийингиле. Анткени тазалык адамды айма тартып турат. Чоң рахмат. Бул жактан суроо болсун, андан кийин жазып түрүндө бир суроо болсун, ошо менен жыйынтыктайбыз. Рахмат. Саламалейкум агай. Саламалейкум барыңыздарга. Бизде суроо эмес, бизде белгиле. Биздин жаңы ачылган интернет магазин, китеп магазин My Drawings деген. Мен өзүм тааныштырып кетем, мен баары элес ошол китеп магазинде иштеймин. Бул группага деле жөнөттүк, бул китепти чогуу же сунуштаган китеп эң пайдалуу. Ошону агайга сунуштап белек катары берип коюуга уруксат этиңиздер. Алла разы болсун. Урматтуу агай, эгер мен ниет кылып изем ошол урматтуу Нуржигит агай, мен ниет кылып изем Франциядан сизге чоң болбосо да кичинекей белек алып келейин деп ошону тартып алып койсом. Чоң рахмат. Разы болсун. Ассалаумағалейкум ағай, суроо берсем болады? Бир суроо. Ассалаумағалейкум ағай, ассалаумағалейкум кесешбек туугандарым. Ағай сизге көптөн бери суроо берип жүргөм, ошону бере алсам. Бул дүйнөдө туура же туура эмес жашап жатканыңызды кантип билсек болот? Ошондой эле сиздин колуңуздан бир китеп алсам деген көптөн бери ниетим бар. Эгерде сен ибадатың жаман иштен тоспосо, сен туура эмес жашап атасың. Кээ бир адамдар бар, Кудайга шүгүр, ибадатын кылат, жакшы иштерди кылат, бирок дагы деле көзүн сактабайт, дагы деле тилин сактабайт, кыздарга кыянат кылат, анча-мынча бирөөнүн акысын жеп коет. Ошол туура эмес жашап аткандыктын белгиси. Элестетип көр, сен өлгөндөн кийин жердегилер ыйласын, асмандагылар сүйүнүп күтүп алсын. Адамдын эки жерде даражасы бар. Бири жерде, бири аспанда. Албетте адам төрөлгөндө бардыгы сүйүнөт, бирок өлгөндө бардыгы ыйлай бербейт. Кээ бирлери бар, өлгөндө акыры өлүптүр го деп сүйүнөт. Ушу жакшы эле болду, ушунун жогу эле жакшы, барынан жогу. Тирүүндө да айткандар бар, ушунун барынан жогу деп. Керек болсо, атасы менен апасы мындай баланын барынан жогу дейт, бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн туура жашаганı элдин матасын алып жашаганың, элдин ыраазылыгын алып жашаганың, жараткандын ыраазылыгын жашаганың, бул сен туура жашагандыгың. Колуңдан, тилиңден бирөөгө зыян тийбегени, пайда тийгени, адамдарга жакшы күмөн, жакшы пикир менен караганың, бул туура жашап аткандыгын белгиси. Жакшы күмөн кылгыла. Жараткан адамдын күмөнү менен бирге экен. Күйөөңдөн жаман күмөн кылсаң, ошол жамандыкты көрөсүң, айылыңдан жаман күмөн кылсаң, ошол жамандыкты акыры көрөсүң. Ошон үчүн жакшы күмөн менен жашагыла, бул өтө маанилүү. Бир адам дейт, жаназа чыгып келатат дейт, пайгамбар карап туруп айтты дейт. Кабыл болуп калды деп. Дагы бир жаназа келатат дейт, ушундай турду да кабыл болуп калды деп. Көрсө, бирөөсүн адамдар бул жакшы адам эле, адамга зыяны жок эле, такыба болчу, пайдалуу эле, берешен эле, март эле, ушундай жакшы адам эле бейиштик болуп калды го деп күмөн кылыптыр, көрсө ошол кабыл болуп калыптыр. Экинчиси ууру болчу, алдамчы болчу, аманатка кыянат кылат эле, алган нерсени бербейт эле, бул жакшы болбой калды го дептир, ошол да кабыл болуп калыптыр. Ошон үчүн ушундай бир жаша, сен өлгөндөн кийин жердегилер ыйласын, асмандагылар сүйүнүп тосуп алсын. Жердегилер артыңдан жалаңына жакшы айткандай болуп жаша, ошол туура жашагандын белгиси. Рахмат. Витас деген ырчы барбы? Ошонун всегда себе задавал вопрос деген ыры бар, билесиңерби? Зачем я родился, зачем я рос деген. Күн да бир максат менен чыгат, максат менен батат. Жарык берет, жылуулук берет. Ай дагы максат менен чыгат, максат менен батат.
Төнүнүн да максаты бар, уйдун да максаты бар, эшектин да максаты бар, бирок максаты жок адамдар аябай көп. Ошон үчүн дайым айтам, балдар максатыңарды тапкыла, кыздар максаты бар эркектерди тапкыла деп. Не себептен дегенде, максаты жок бир да самолет учпайт, максаты жок бир дагы маршрутка чыкпайт, автобус чыкпайт. Максаты жок жүргөн адамдар көп. Башы айланган кооз гана, башы айланган мал гана максаты жок жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн биринчи суроом ушул: максатым эмне? Менин миссиям эмне? Эмне үчүн келдим? Ушул суроону өзүңөргө бергиле, ушул суроонун так жообун тапмай сайын кыйнала бересиңер. Сен Москвага барасың, анткени Москвага барам деген максатың бар, колуңда билет бар, билетте анын срогу дагы бар, убактысы бар. Качан учасың, качан коносуң. Анан каяка барышым керек деген суроо менен жүргөндөр кыйналып калат. Ошон үчүн биринчи суроом ушул болмок: Кудай максатыбызды так билгендерден кылсын. Бирок максат менен муктаждыкты алмаштырбагыла. Көпчүлүгү кийим кийгенди, дүкөн салганды, машина алганды, байлык бийлик тапканды максат дейт. Ал болгону муктаждык. Муктаждык болсо болсун. Болбосо проблема эмес, бирок максатыңды таппасаң, максатыңа жетпей калсаң, эң чоң проблема ошол. Максатыбыз ушул: жаратканды ыраазы кылалы, акыретте жараткандын жамалын көргөндөрдөн бололу. Бейиш ушундай эле нерсе дейт. Бекеринен кыргыздын кыздары өмүр бою бактылуу болбойт. Кыргыздын кыздары кара, келип аягы бактылуу. Эмнеге билесиңерби? Анткени булар кызматка жакшы. Атасына, апасына кызмат кылат, кийин кайын журтуна, күйөөсүнө, жамандык жакшылыкта кошунага да кызмат кылат. Бекеринен бактылуу болушпайт экен. Анан агарып көгөрүп, барган жерин багындырып отуруп калат. Байкасаң? Бекеринен эмеспи? Барганда бечара болуп, шыпырыңларды ташып, көрүнгөнгө жүгүнүп, кысылып жүргөн 3 жылдан кийин карасаң, ошол жердин ханышасы ошол. Мынаны мыяктан кыл, тигини кыл, бияка ризык койгула, биякта дасторкон бар деп башкарып жүргөн ошол болот. Бай башында мындай көз караштар, ошол мезгилде мындай болуп калат. Эмне үчүн? Анткени ким дейт, ибадат кылса болгону бейишти табат дейт. Ким кызмат кылса, жараткандын өзүн табат дейт. Биздин максатыбыз ошол болсун, жараткандын өзүн табалы. Чоң рахмат. Болду, сөзүм бүттү. Башка сөз жок, Кыздардан бирөөнөн берип коелу. Азыр бүгүн жума намаз, канча балдар шашылып атат, кыздар. Ошого силер менен сүйлөшкүм келет. Башка да программа бар. Рахмат, келиңиз анда кыздардан бир суроо. Саламатсыздарбы? Агай, мен соц тармактар боюнча айтайын деген. Мисалы үчүн, Инстаграмга азыр кирбеген адам аз. Бирок айтылат го, кыз баланын ошол жүктөгөн сүрөтүн көргөн ар бир эркек үчүн кыз балага азаптуу, кыйноо жазылат депчи. Азыркы учурда Инстаграмда бардык эле кыздар өздөрүнүн сүрөттөрүн жүктөшөт. Жамбы эфирде күндүр түндүр саат менен туруп алып деле бети колун жууп, боенуп, кечке экран ойноп отурушат. Мырзалар деле. Анан кийин кайра эле карасаңыз, мырзалар Инстаграмга кирбеген кызалар. А Инстаграмдан өзү кыздарды карап отурушат. Ушул тууралуу кыскача түшүнүктүү айтып берип койсоңуз аябай жакшы болмок. Инстаграмга кирбөөнү сунуштап айтып койсоңуз жакшы болмок, агай. Рахмат. Дегенде кыздардын, мырзалардын Инстаграмга киргендиги туурабы же туура эмеспи деген суроо экен, агай. Таяк менен таянсаң, анча-мынча алма күйсөң да болот, ошол таяк менен бирөөнү башка чапсаң да болот. Таякты бычак менен картошка турасаң болот, сабиз турасаң болот. Ошол мезгилде бирөөгө карата кылмыш кылсаң да болот. Ошол сыяктуу интернеттин жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жаман жагы ушундай: жаманды койсоң да чыга берет, жакшыны койсоң да чыга берет, жалганды койсоң да чыга берет, чынды койсоң да чыга берет. Мусор ящик сыяктуу болуп калды да. Ошол мусорду мусор экенин билбей, адамдар мусорго батып кетип атат. Экинчиси, эң кымбат нерсе убакыт. Бир келди, бир кетти. Мына Кудай буйрса, быйыл 43-кө чыгып атам. Анча-мынча чачымдын актары көбөйө баштады. Ушул чачтын агы адамга өлүмдү эстетет, дарлыктын келатканын белгиси. Ошол курак бат эле келип калат. Ошон үчүн убакытыңарды кетирип атат, эң арманым ошол. Үчүнчүдөн, эми жаңы заман каалагандар койсо койсун, бирок эмне ниет менен коюп атасыңар? Кептин баары ушундай болуп атпайбы? Мисалы, бир баланы апасы чоң энеси тамакка жөнөттү дейт. Барып балам самса алып келчи, шаурма алып келчи, байкуштардын обедте шилекейин бир куюлдайынчы деген экен. Пакетке көтөрүп келди дейт, чоң энеси көрсөтүп айтты дейт. Сен ушу пакетке көтөрүп келдиңби? Ооба. Балам, сыртынан көрүнбөй турган бирдеке көрсөтүп келсең болмок. Канча студенттер көрдү ушул тамакты. Канча бечаралар көрдү, ачкалар көрдү, муктаждар көрдү. Эми бул бизге шипа болбойт, бар дагы бирөөгө берип кел деген экен. Эми элестетип көр, сен өзүңдүн эң жакшы жактарыңды көрсөтүп атасың. Дайым курсагың тойбойт, бирок кайсыл тойдо болсо, ошол жердеги сонун дасторконду коесуң. Бечара канча балдар ашказандарынан кислотасы куюлуп,
ал жакта язвасы пайда болуп атат. Ошолордун убалы тиет. Ошон үчүн той-пойду көрсөтпөгүлө. Балаңарды көрсөтүп эмне кыласыңар? Аз көрүп атасыңар, балдарды уурдагандар чыгып атат. Кээ бирлери мындай кызыл өңгөчүн тартты деп коет, көз тийип кетет. Сулууңарды көрсөтүп атасыңар, канча адамдардын көзүнө назарын илинип атасыңар. Адамдын көзү бар го, ушундай нерсе, адамдын көзү дейт. Төөнү дейт, казанга салат, адамды мазарга салат дейт. Мүрзөдөгүлөрдүн тирилтсең 80% биз көздөн өлдүк десе ишенгиле дейт. Ошон үчүн өзүңөрдү көрсөтүп эмне кыласыңар? Бул уяттын белгиси. Уят деген эң чоң бакыт. Жараткан мага бир эле сыпат сура десе уялууну сурайт элем. Курман жындатқанын караңыздар. 2 жол сүрөткө түшүптүр, анда дагы Маннергейм, империянын адам суранган үчүн түшкөн. Ошондо дагы жерди карап түшкөн байкуш. Азыркы кыздар ушундай тартат, кетип атып деген сүрөттөрүн тартып беришет. Айланайын. Эриңерди чоймотуп эмне өбөрсүңөр болот деген белиңер мен аны билбейм. Видеолорун коюп коет. Туура эле боюн жашырган жакшы сыпат. Боюн жашыруу бир эле кызга эмес, эркекке да жакшы сыпат. Айтат го, скромность украшает мужчину деп. Мен деле Инстаграмды ачпаган эмесмин. Ушул Элдоско окшогон, Доронго окшогон инилерим айтып атып аштырып койду. Азыр деле көп учурда өзүм койбойм. Койгондор табылды Дорон. Бирок кээде өзүм деле коем. Көпкө чейин ачкан жокмун. Байкасаңыз өткөн жылга чейин. Азыр эми бирок ачканымдын себеби менин атымдан деле бир топтор ачып алыптыр да. Кадимкиде сүйлөшө берет экен. Агай деп суроо берсе, жооп берип кое беришет экен. Нурлан Насип айтып атпайбы? Нурлан Насиптин атынан ачып алып бизнес кылгандар бар экен. Маган спонсор болсо поклонница кыздар акча топтоп берет экен. Нурлан Насипке акча топтоп берет экен. Бирок башка бирөө ачып алган. Нурлан Насип айткан экен, Нурлан Насип аны менен байлашып жаап кой десе, ишиң болбосун, экинчи келишпе деп урушуп койду Нурлан. Ошон үчүн бул жалганга себеп болуп атат, фитнага себеп болуп атат, жаңылууга себеп болуп атат. Абайлагыла. Убактыңар кетип атат, көзүңөрдүн нуру кетип атат, мээңер кургап атат, нерв өлүп атат, клеткалар өлүп атат, убактың өлүп атат, алардын баары кайта келбейт. Ошон үчүн пайдалансаңар туура пайдалангыла, насааттарды койгула, адепти койгула, илимди койгула, билимди койгула, жакшы тилектерди койгула, башка ачкы нерселерди кое бербегиле. Бир учур келет. Ошол сүрөттөрүңдү өзүң өчүрөсүң. Анткени баягы балпайган эже бар го, ошонун жаш кези десе уялып каласың. 70ке чыккансың, баягы бел жок, 90-60-90, 90-120-80 болуп калган. Азыр көрсөткөн нерсең бир учур келет жашырып каласың. Ошон сага кереги барбы? Анан сүрөт адамга эч качан чындыкты айтпайт. Байкасаң сүрөтү башка, сүйүп барсаң өңү башкача. Адамдын живой көргөн аураты такыр башка. Ошон үчүн сүрөт менен элди алдабагыла. Элди алдайм десең, алдамчы бирөөгө түшүп келесиң. Кыргыздын кыздары ансы деле сулуу. Кыргыздын кыздарындай сулууну мен дүйнөдө көргөн жокмун. Ошентип ойлобогула, агай барып эле кыздар карап жүрүптүр деп. Биздегидей адеп, биздегидей кызмат, биздегидей назиктик, биздегидей суйурмат, биздегидей бири-бирине болгон күйүм. Адамдын эң сулуулугу бул ички адеби, ички ыйманы, басканы турганы. Ошон үчүн ошол жака инвестиция кылгыла, бирок Инстаграмга эмес. Чоң рахмат. Болдубу? Эмесе чоң рахмат, кыздарым, балдарым, келгениңерге чоң рахмат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги, бул убактысы. Убактыңарды бердиңер мага. Чоң рахмат силерге. Аягында бир тилек кылып коеюн, бир бата кылып коеюн. Анткени мусапырдын батасы тиет. Бир убакыт ушул жерде жашадым эле, окудум эле. Азыр мен Бишкектемин, бул жерде мусапырмын. Мусапырдын батасы сөзсүз тиет. Ошон үчүн Кудай өмүрүңөрдү узун кылсын. Ырыскыңарды кең кылсын. Жан дүйнөңөрдү бай кылсын. Сөзүңөрдү өтүмдүү кылсын. Жүзүңөрдү, жүрөгүңөрдү, бул дүйнөңөрдү акыретиңерди нурдантсын. Акылмандык берсин, данышмандык берсин, такыбалык берсин. Мекенибизди Кудай Таала өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошсун. Атагы чыккан туусу бийик, түндүгү бийик мамлекеттердин катарына кошсун. Туусу бийик, түндүгү бийик болуу бул өзүнөн өзү болбойт. Силердин мээнетиңерден, аракетиңерден, ушундай иштериңерден, ыкласыңардан болот. Элге журтка кайрымдуулардан болгула, ата-энеге күйүмдүүлөрдөн болгула, өзүмчүлдөрдөн борбогула, берешен болгула, бийик болгула, адепти болгула, таза болгула. Аллах Таала сүйгөндөрдөн болгула, жолуңар ачык болсун. Жаратканым өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун, эч кимге кар кылбасын, эч кимге зар кылбасын, эч кимге кор кылбасын, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Жаратканым жакшы күндөрдү насип кылсын, жакшы түндөрдү насип кылсын, жакшы ниеттерди, жакшы ойлорду, жакшы тилектерди, жакшы досторду, жакшы шериктерди, жакшы кошуналарды насип кылсын. Жакшыга жанашкыла, жамандан адашкыла.
ушул университетте окуган күндөрдү каниметтеп билгиле. Убакыттын кадырына жеткиле. Бириңе бириң комплимент айткыла. Адамдын клеткасы адамдан буйрук күтөт. Жакшы сөз укса жакшылыкка иштейт, жаман сөз укса жамандыкка иштейт. Тилибизден жакшылык чыксын. Кыргыздар эң көп комплимент айткан эл болсун бири-бирине. Кыргыздар эң көп бири-бирине кайрымдуулук кылган, меримдүүлүк кылган эл болсун. Кыргыздан эң көп жылмайган, эң көп салам айткан эл болсун. Адамдар жүрөктөрүбүздү, баштарыбызды бириктирсин. Кыздарыбыздын ыйманы таза болсун, намызы бекем болсун. Кыздын намысы, элдин намысы Манас атабыздай, Исхак Разаковдай, Жусуп Абдырахмановдай, Айтматовдай, Имам Газалидей, Имам Бухаридей, Имам Муслимдей, ошол эле Байрондой, Пушкиндей эр заматты төрөй турган уулдарыбыз, кыздарыбыз аябай көп болсун. Кыздардын даражасы качан бийик болот? Качан жигиттер алардын кадырын билгенде, гүлдөй бартаганда, түбүнө суу куйганда, назик мамиле кылганда. Ошон үчүн элибизге Кудай биримдик бер, жигиттерибиз жигиттер болсун, кыздарыбыз кыздардан болсун, келечегибиз кең болсун, ыкбал залатууга тең болсун. Ушул жердегилердин ар биринин өздөрүнүн дагы, жакындарын да, кыямат кайымга чейинки укум тукумунун дагы даражасын эге дүйнө бийик кыл. Кыргызстанды колдо, Кыргызстанды корго, Кыргызстанга бейпилдик бер, тынчылык бер, ынтымак бер, биримдик бер. Кудай таалам тилектерибиздин баардыгын кабыл кыл. Чоң рахмат.